Бардық айыптарынан шақырылғанда келісті негізінде. Ананы баштай берсек, бүгінгі қонақта Абдулла Ташевичті жақсы білесіздер. Қырғызстан бойынша жақсы іштерді 3 жыл, 4 жылдың жүзі болып қалды. Şu hareket kılıp gelip отыр. Үш келесіз. Анан ушу бүгүн ушу бак боюнча багбанчылык бутоо анын жаңы сорттору чынында биз мурун эле илгерки сорт менен жүрөбүз. Азыр биз жаңы башыбыз керек, жаңы сортторду дагы мындай аксыга жайылтышыбыз керек да. Анан ошого сизге сөз берсем, сиз Assalamualaikum. Туғандар сіздер менен кезектегі бақ дават семинарында жолы шыққанымызға аябай қуаныштамыз. Мынау ушул жерде төртүнчү жолу көрүп атабыз. Ушул бақ даватыбызды 5-чи жол, 1-чи жолу Эрмек менен келдик. 5-чи жол келди. Мына эми биздин Борбор Азия багбандар билимдеги негизги максаты Кыргызстандагы багбанчылык өнүгүп, өзүбүздү өзүбүз мына мемлекетке камсыз кылышыбыз керек. Бизде азыр проценттин соотношение карай турган болсок, биз өзүбүздү алма менен дагы камсыз кыла албайт. 50%. 103%. Элестетпөйбү 100. Bir күндө Кыргызстандын потребности сезон кезинде bir күндө 1000 тонна жүзүм жейт экенбиз. Биздин жүзүмүбүз даже bir жумага жетпейт экен. Bir жума жеткен жүзүм көбөйүп калат экен. Анан биз Өзбекстан, Тажикстандан алып Бурма, анжир, месте, бадам буларды айтпай эле коюп. Биз өзүбүздү толук камсыз кыла албайбыз. Мындан кийин толук камсыз кылган ошол слива менен мисалы. Бунун да логистикасын кое албайбыз. Логистикасын коюп, бардык слива бардык ошол биз Кыргызстанда өндүрүлгөн мөмөчемиштер каерде болбогон жактарга жылдырылып, ошол жерде сатылып, мына ошол ким дыйканчылык кылган болсо, бакманчылык кылган болсо, ошолордун продукциясын бардыгын элге жарыя кылып, сатышып, жардам беришип жүрөбүз. Азыр Кудайга шүгүр, мына 2015-тен бери жүргүзүлгөн биздин бак отургузуу саясатыбыздын максатыбыздын идеябыздын ошол жөн иштерин көрүп калдык. Азыр биздин базарда биз ошо башында алып келип отургузган Red, Golden Delicious, Green Smith алмалары, ошол жакшы шабдалдын сорттору, жакшы жүзүмдөр ошол биздин базарга чыгып калды. Бул эми башталышы эле, Кудай кааласа, жылдан жылга бунун көлөмү артып, биз өзүбүз толук ошол мөмөчемиштер менен өзүбүз камсыз кыла алып турган даражага жеткени дагы аз күндөр калды. Эми туугандар, азыр дүйнө жүзүндө бардыгы рынок, күрөш, элдин бардыгы аракет кылып, ошол элге жагымдуу мөмөлөрдү чыгарып, ошол базарга сатып атат. Бизде ошол 98% эл мына азыркы биз айтып аткан ыргалдуу багбанчылык боюнча эч кандай түшүнүгү жок да. Эмне үчүн ушул сортто отурушум керек? Мен аларга ошо атаман калган баягы кызыл алмамы же сары алмамы эле отургуза бербейли деген суроолор келет бизге. Эмне үчүн биз арыкта шаркырап суу агып атса биз капельни жасашыбыз керек? Эмне үчүн биз ошону мындай баягындай сортовой алмаларды отургузуп, мурдагы биздин ошол атабыздан калып кеткен жаңадан анан Кирипасан деп ат коюп алганбыз өзүбүз. Ошол алмалардагы Джонатан дагы Америкадан келген, Кирипсан дагы Франциядан келген, булардын баардыгы Европадан жана Америкадан келген сортторду биз отургузуп жүрөбүз. Дагы бирок өзүбүз ат коюп алганбыз. Анан ошол эле кезде 30 жылдан бери бизде селекция жүрбөгөндүктөн мына бирибиздин бутагыбызга бирибиз сливаны улап, алманы улап, шабдалыны улап аттырып, акырында келгенде структурасы совсем бузулуп кетти да. Мөмө жемиштин структурасы такыр бузулду дагы. Мына кайналы дагы кичинерип кетти,
өрттің içine өзек өсіп кетті, алманы жесең мысалы үшін майдаланып эле, тиштесең, бұл жағынан тиштесең, бұл жағы чачырап кетіп эле, бір қандайдыр бір мындай, анан постоянно алмабызды қарасаң, бір баягындай чотур қотыр шығып эле, мына ушу мөмө жемистин качествосы аябай түшүп кетти да. Түшүп кетти. Себеби дегенде, биринчиден селекция жок, экинчиден мына ошол илдеттер менен, зыянкечтер менен күрөшүү систематически жүрбөйт. Себеби дегенде агрономия жок. Мына азыр Кыргызстанда ошол биз 7 миллиондон ашып калсак, 7 миллион кишиге эсептеп көрө турган болсок, көп болсо 500 агроном бар. Ошол 500 агрономдун дагы мына чет өлкөдө окуп келгени бир 30 эле болот. Калгандары мына өзүбүздүн эмне окуу жайларды бүтүп, агрономия факультети, общий агрономияны окутуп коюп да биз. Же алманы толук түшүнбөйт, же бедени түшүнбөйт, же будайдан жок. Ошол бардыгына эле эмне каратты сеп, скорду сеп, анан тайфудан чачтеп эле отурат. Мындай бир моңгулуктуу бир мындай баягы адамга ар бир немесине мындай мөмөгө, ар бир ушул немеге, чөпкө, анан дандууга подходу жок. Мына ошол агрономия мен кайра ошол бардыгы чогулушта айтып жатамын. Эң биринчи бизде агрономия өнүгүш керек. Азыр бизге бир апта болуп калды. Кубанский университеттен, аграрный университеттен 100 жыл болду карап барып. Ошол жакка бекер балдарды окуп бергени 17 орун ачылды. Ким баласын жөнөтө билсе, балаларды ошол жакка жөнөтөлү бекер окутуп. Бекер окутуп бизге эмне ошону адис кылып жөнөтөт. Мына Аксы районуна каласаңыздар 5 бала, 6-7 бала болсо жөнөтсөк болот. Мына быйылкы бүтүрүүчүлөр. Ким баласын окутам десе, толук мүмкүнчүлүк бар. Эми туугандар слайдка көңүл бөлгүлө. Бул жакта мына азыркы мына ошол бизде Борбор Азия Балкандар биримдиги тынымсыз менет кылып өзүбүз отургузуп, түшүмүн алып сатып, кайсы жакшы болот экен Кыргызстанга, кайсыны эксек мыкты болот экен, ошондон жакшы результат болот экен. Мына ошону отургузуп, эртеге биздин элибиз экономикалык жетишкендиктерге жетет экен деген Борбор Азия Балкандар биримдиги топтоп, анан ушуга эмне боло турган ишти кыла турган кылып алып келип силерге түшүнүштүрүп атабыз. Эң биринчи деңиз деңгээлинен 1400 метр өдө жерлер барбы Аксыда? Бар. Мына ошол жерлерге Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Jeremy, Scarlet Super деген алма отургузасыздар. Мына ошол 5 алма суук жердин алмасы. Ошол жерде алма оор болот. Аябай даамдуу болот ушул алма. Көрсөткөн сүрөтүн Red Chief'ин мына кызыл алмага мына. Кызыл алмага мына булар туугандар биз тандаганда ошол дүйнө жүзү боюнча топ десятка деп коет, эң сатылуучу сорттор да. Бардыгы таануучу сорттор. Бирок өз эмеге Семирянка алып барган экен 42 тонна Новосибирскийде. Уже Семирянканы бирдиктүү рейстерден чыгарып таштап албай коюптур. Жанагы байкуш эмне зоопаркка тапшырып кетти. Мына ушундай адашуулар болбош керек да. Мына ошол Red Chief алмасы суук жерге отургузасыңар. Эгерде ысык жерге отургузса, коштойго отургузса, муну августта эле быш болот дагы монтуп мыжыксам атала болуп кетет. Эч береге жарабай калат да. Тоо жакта боло турган болсо, буну мисалы үчүн жерге дүп этип түшсө дагы мындай структурасын бузбайт. Ошол жерде мындай майшаят дагы холодильникке койсо, зыңкыйып тура берет. Эч нерсе болбойт. Анан кийинкиси мына алтын алма, Golden Delicious деп. Дүйнө жүзүндөгү сатыла турган топ десяткадагы алма. Эң көп. Францияда 2 эле алма отургузат, Star Crepson менен мына Golden Delicious. Мыйзам менен неме кылган, чектелген деп алма. 2 эле алма отургузат, башка алма отургузулбайт да. Мына ошонун бири ошол Golden Delicious. Аябай жумшак, жештүү алма. Муну деген көбүнчө статистика боюнча муну больницада жаткандарга алып беришет. Эми настроениени да көтөрөт экен, жумшак алма экен да. Жештүү алма экен. Анан мына Granny Smith. Ошол Сибир, Новосибирскийден баштап Сахалинге чейин bir günde 1000 tonna alma satıla turgan bolsa 800 tonna şudan satılат eкен да. Топ 1 экен ошол немеде Сибир жакта эң кымбат. Азыр ушул алма биздин немеде глобус менен немелерде фрузелерде 222 сом. Туркиядан келип атат. 222 сомдон алып жеп атабыз ушуну.
222 сом, елестетіп көршілер. 222 сомдан бізде құрғатылған слива да сата береді. Тұра? Гренни Смит деген алма. Кейінгі алма, арабтар жақсы көрген алма, Жерамини. Арабтар қанша болса экспорттап алып барып жейді. Жерамини деген алмасы өте, бұндай, құшшы ғана кейін құрсақты алма болады. Бұндай, ұзын емес. Кейінгі алмамыз болса Скарлетт Супер. Мынау стаканчик алып, қызыл алманы стаканчикке оқшап кеткен немесі, холодильникке жатыш бойынша чемпион. О, емға чейін жата өреді. Холодильникке жатыш бойынша чемпион. Жата өреді. Қанша неме болса, шол градус су болады. Онан кейін мынау ыстық Қоштөбенің алмасы. Мына ыстық жерде. Қаншалық ыстық болса, ошаншалық тез пішады. Біз өзгенде, біздің алмауыз июньдің 20-сында пішіп жатады. Июньдің уже 1 августта уже түгені. 65 сомдан үйден алып келеді. Өздері теріп, өздері алып келеді. 65 сомдан таразыға қойып бере береміз. Подряд бар, бүгін бір терді. Одан кейінгі жынжыл бол, бұл дағы ыстықты жақсы көреді. Мынау емеден Pink Lady'ден 5 күн тетіге, емеден Галавалдан 5 күн мұны пұшады. 5-10 күн. Ыстық жақтарда biraz da sok кіргенде уже рефрижераторға берсе болады. Суланды, рефтің алмасы. Азыр рефке Семиренко беріліп жатыр біздікілер. Ол барып Семиренко барып, тетіге потребительге жеткічейін, олсы бір жесе бір қандайдыр бір окисление берген жаман болып болды. Бұл ширелі алма. Өте ширесі жақсы. Анан туғандар гилес бойынша. Гилес бойынша айтсақ, біз деген суық жақтың гилестері бар. Regina Cordia Ziraat 9. Суық жақты жақсы көреді. 1400 метр, 1000 метр жоғыр жаққа отырғызылады. Бұлар опыление керек бұларға. Чаң керек та бұлар. Чаңы менен болады. Анан кейін мына Safeguard Skina деген, анан Lapens деген 3 сорт гилесіміз бар. Бұл ыстық жерлерге. Ыстық жерлердің проблемасы гилес аябай соның гүлдей, гүлін төгіп тәсті. Жауса кішіне түйепті төгіп тәсті. Себебі гүл батылсып кетеді бізде. Ыстық жерлерде. Батылсып кеткенде бағы енеліктің ортасындағы, гүлдің ортасындағы енеліктің келей құрғап қалаттағы чаңы алалбай қалады. Қаттық болып құрғап қалады. Мұна осы бұл Regina чаң керек бұған. Апылайшы кейінгісі Cordia. Бұл суық жақтарды эко-3-дің Ziraat 9. Бұлар да суық жақтар. Амына ыстық жақтардығы күн өте бат ісіп кеткен Sweetheart, Lapens, анан кейін Skina деген. Мынау ұшылдылар өзін чаңдаштырады да, бұларға чаң керек жоқ. Гүл де өлі өзі чаң алып өзі. Анан кейін мына Skina өте чоң болады. Демесе, размері чоң болады. Кейін ыстық жақта жасаса, мына қошта өшінді. Мысал үшін, суық болып кетіп атуылы, шартты ысыққа өтті, анан кейін бір баста гилас гүлдеді, аразаңында гиласың шуба болып гүлдеді, анан түшіп болады. Ошонда чаң алалбай қалған. Тез ысып кеткенде. Бұл болса, сол өзін чаңдаштырады. Lapens, Skina, Sweetheart. Өзін чаңдаштырады болады. Ұшыл сорттарда екілер, ысық жақтарға. Анан өрік туғанда. Өрік темасына келе туған болса, бізде 4 түр өрік бар. Майдың 5-нен баштап пұша тұрған Pricia, 15-інде Rubista, Magador, Mikado, ошол май içi пұшып кетті. Ерте пұшарлар. Кем ысық жерде жашаса, ошол ысық зоналарда жашаған болса, ошолор не? Ошол Pricia, Rubista, Magador, анан Mikado деген өрік егіскер. Pricia'ны көрсетіп қосаңыз, мына Pricia, мына чоқтай қызыл. Бұның немесі Surxondaryolik біздің коллегаларымыз $4 түшірбей сатып атышады. 5 майда пұшады, уже Европаға кетіп отады. $4. Мына ұшыл ыстықты жақсы көреді, шыншалық ыстықты. Анан кейін туғандар бізде қорқыныш бар, кеш қалған қарлар бар, мөндірлер бар, тұра? Мына Замырский бар, тұра? Мына $2,5 мың, тосқанына $1,5 мың, $5,000 кетіп отауы. Анан кейін капельнейіне $2,000, $7,000 кетіп отауы. Анан үстіне стойка қойып тұрып, сетка тартып алған дағы $4,000. Общий $11,000 менен образцовый соның вақыт үшетті. Суықтан қорықпойды, ыстықтан қорықпойды, мына ошол вақыт, чымчықтан қорықпойды. Ошондай бақыт алсаңыздар болады. Үшінің өрі, мына алмадан башқасына
Көчөт $2,500 көчөт кетет. Алманыкы $5,000. Алма мисалы үчүн бир себеби дегенде алма 1200 түп отургузулат да, будан 660 эле түп отургузулат. 5-ке 3 схема посадки. Түшүнүңөрбү өрүктөрдү? Молар 50 килограммдан өрүк салат. 50 килограммдан күчүнө жеткенде адам да көп салып берет. 200 сомдон эле сатсаңыздар, мисалы үчүн bir гектарда 10 тонна эле өрүк терип сатып турсаңар, эч кандай башка иштин кереги жок да. Ошого өтүп алсаңыздар болот. Эрте бышарларга. Ысык жерлерди жакшы көрөт. Мына 1-май мына неме Аламуканыкы. Оюн ушулардын немесинде, мына Коштөбө ысык жерлерди жакшы көрөт. Кургаткан болот. Булар неме? Мына Рубистанды көрсөт, анан Магаторду көрсөт, баардыгы кызыл. Микадо насы. Анан мына кургатканы мына Халил оглу. Мына ушуну кургаткылап, бул сары болуп кургайт экен. Өзү дагы сары өрүк экен, сары болуп кургайт дагы. Анан бунун 1 килограммы Туркияда, Европага кеткен 10 евродан ками жок экен. Куру. Я биз хотя бу жерде 500 сомдон сатып турсак дагы жакшы, анан өтө сладкий сорт. Баткендин өрүгүнү жеп атабыз, уже Баткендин өрүгүнүн дагы уже нерсе баягы селекциясы бузулуп, ичине өзөк кирип кетти. Жөн эле Баткендин өрүгүнөн Морелия же өзүбүздүн өрүктөрдөн Морелияларды жасап туруп, ошону чайга салып туруп, акырын жимитип көрсөңүздөр, кадимкидей эле 1 слой, 2 слой, 3 слой, кээ бирисинде 4 слойго чейин мындай өзөк өсүп алган, сетчатка. Ошол тамыр ичине өсүп кеткен да, жапайлаш. А бул болсо гел бойдон турат да, бузулган нерсе кадасы. Жаңы чыккан, инвитро лабораториядан чыгарылган көчөттөр да булар. Будан башка Кабаши, анан кийин Юнус оглу деген 3 эме бар. Ошону колдонсоңуздар болот. Кургаткан. Эгерде көчөттү керек болсо, пробага эртеге келет, Абдуманап акама көчөттү алып келип беребиз. Ошол жерден алып туруп, пробага бар жоктон отургузуп көргүлө. 5тен 10дон алып отургузуп көрсөңүздөр, мына ошону сиздер Абдулла айткан мындай болот турбайбы дейсиңер да. Алма 2-нчи жылы түшүмгө кирет. Алмабыз. Слива 2-нчи жылы түшүмгө кирет. Шапталылар 2-нчи жылы. 1-нчи жылында шапталы керек болсо, биздин шапталыбыз. Мына шапталы боюнча. Мына Royal Glory деген нектар. Базар аябай жакшы. Казакстан, Россия тынымсыз алып. Августта кышта дагы, июнда дагы тынымсыз кете бере турган сорттор тандадык да. Постоянно акча болот турган. Мына кийинкиси бул түктүү шапталы. Кийинкиси светлейди, бул нектарын ичи жылкынын майында сары болот. Сап-сары болот. Мына Extreme Global, бул дагы ошондой. Ичи сары болот. Май. Анан канча болсо кете берет. Тынымсыз кете берет. Анан эмнеси жакшы, буну дүйнө жүзү тааныйт. Мисалы менде Глофеве бар, же Royal Glory десеңиз, сизде уже бизден Бак Дөөлөт фирмасынан көчөт алганыңарда баягынын биздин сертификаттын копияларын кошо беребиз. 3 көчөт аласызбы, 300 көчөт аласызбы, разница жок. Баягын беребиз дагы. Эртеге бир жака экспортко чыгарганыңарда жанагыны ушунда көрсөтсөңөр, баягы анан булар отуруп алып терет. Бул көчөттөр Түркиядан келиптир. Алма терим же Макфидан деген фирманыкы экен. Так, булар кимдин французчасы менен иштейт экендер дагы дальше кирет. Булар американский же французский же испанский француздар менен иштейт экен. Жакшы экен. Таза подвой, таза неме, экстра класста жакшы неменин баарындай. Азыр деле ат саткандар айтып атат го. Атасы мындай чабан мындай улакка түшүп жүргөн, мындай деп сатып атат го. Бул көчөттөрдүн да родословниясы болот да. Өзүнүн историясы болот. Ошол историясы бир эле баягы сертификаттагы номерде жазылып да. Ошол менен баягылар терип эле болду. Неме маселе жок. Сиздике мындай уже полностью законный көчөт экен. Болду, канча болсо ала беребиз дейт. Сизден экспортко чыгарсак, ошол документ толтуруу өтө жеңил болот. Ошол сертификаттын номери менен эле кете берет да. Ошондо эске алыңыздар. Анан азыр алмурут силерде да ооруп атабы алмурут? Күйүп калып атабы? Мисалы үчүн 5 жыл, 6 жыл, 7 жылдык алмуруттар баардыгы эле күйүп эле анан кийин эле эме болуп калып атабы? Карарып эле түшүп калып атат да. Жалбырактар мына бул бактериальный ожог.
бактериальный ожог менен американецтер да күрөшө берет да. Бул Сербия аркылуу келди, Сербия көчөттөрү менен кошо келип бизге жайылып кетти да. Эми башка жактан деле келет эле, Сербиядан деле күнөөлөгөн, Сербиядан бизге толгон токой Тажикстандан, Өзбекстандан деле көчөт кирип атпайбы. Бирок башталышы Америкада башталган да бул орунду. Мына азыр ошол орунун касапатынан азыр бизни алмуру деген бар. Бирок мына ошо Маргарита Мариланан Вильямс деген эки көчөт бул эмеге туруштук берет, бактериальный ожог. Дарысында бар, өзүнүн дарысын сеип турсаңыздар туруштук берип жашай берет да. Жанында ооруп атса дагы буга жукпайт да. Дарысын сеип койсоңуздар болот. Өзүнүн дарысы бар. Бактериальный ожог, фитоп же дагы бир нерсе деген дарылары бар. Ошону сеип койсоңуздар. Мына ошо Маргарита Мариланын несі жакшы экен? Өтө крупный болот экен. Мына бир өзү почти жарым кило чыга турган чоң неме болот экен. Алмурут болот экен. Чоң болот экен. Мына ошол себептен оорубайт окшойт деп койдум. Анан кийинки эмеси бир аз сулуураак. Экинчиси Вильямсы. Мына биздин Десной красавицага өзүбүздүн накка окшоп кетет экен. Мына ошол экөө бактериальный ожогдон коркпойт. Бактериальный ожогдун дарысын сеип эле ушуну иштете бересиңер. Мына акчада отургузсаңыздар бул августтун башында быша турган болсо, өйдүракка ошо сары челек тарапка турсаң, бул октябрдын башында бышат да. Өзүнүн баа климатка карап өзүн пишире берет да, климатка карап. Түшүндүңөрбү? Эрте быша турган кылып, биринчи майга дагы айдап туруп, биринчи кылып чыгарып туруп, сатсакта боло берет экен. Анан кийин кечки поздный кылып дагы чыгарып, холодильникке берсек да боло берет экен да. Экөө ошондой сорт экен. Мына ушудан пайдаланыңыздар. Анан эң главный Аксы району үчүн эң главный тема бул слива. Азыр слива жөнүндө кенен кылып, мындай маңызын чагып, сону кылып айтып беребиз туугандар. Мына биринчи стенде Анжелино, Блек Сплендор, анан Блек Амбеле 4 слива Кыргызстанга тандаганбыз. Эми мынаны айтып берели. Бул Куршактын сливасынан 5 эсе чоң. Аксыныкынан 3 эсе чоң. Таластыкынан 1 эсе чоң слива болуп, чоңдугу боюнча ошондой болот. Анан бунун эмеси эң чоң кардары бунунку Германия. Германия мамлекетине канча болсо сурай берет, алып кете берет экен. Германияда чоң фабрика бар экен. Ошо немистер өздөрү келип, азыр бизге сунуш берип атат экен. 400 сомдон кагын алайлы. Канча болсо жасап бергиле. Только органика. Астын биогумус, анан үстүн болсо эмне? Өзүбүздүн традиционный эрме, шуа, кекире, чөп менен зыянкечтер менен күрөшүп, жакшыларды даярдап берет экенбиз. Алып кетет экен. Канча болсо. Анан кийин кургатуу системасына сал бөлөгүрөөк болот экен. Азыр мисалы үчүн биз мына сушилкага салып атабыз го, бул жарить этип атабыз да бизчи. Жарышын шкафка окшотуп туруп иштетип атабыз да. Муну наоборот, мунун өзүнүн навес кылып бийигирээк навес кылып, стеллажга тизип туруп эле натуральный кургатат экенбиз да. Өзү шамал менен кургашат. Ошол требование эмес ошол. Ошондой болсо 400 сом. Кургайдыгы үстүн сымак койот анда шыктачы. Эми навестин түбүндө любой нерсе кургайт. Сенде Куршакта биз ошондо эң акыркы болуп биз кургатабыз да. Мына сендики кургап ушу базарга чыкканда биз кургатабыз. Ошо аябай бул неменин өзүнүн немеси болот, аппараты болот, немеси болот бааны, түрткүчү. Түртүп туруп мунун эмесин сөөгүн чыгарып туруп анан кийин жаясың. Мындай кылакей жок. Түртүп чыгарып туруп бир аз форма берип туруп анан кийин ошого кургатасың. Анан түбүнө камыш, үстүнө бөз материал бар. Ошодон жайып ошого тизип чыгасың. Ошончо көрүсөмдөн алды. Өзү балдар түртүп кетет. Мындай Тажикстанда биздин сливаны алып барып алып, Тажикстанда биздин өзүң сливаны өзүң тааныбай каласың да, иштөө берип койгон. Москвага баргандан кийин баягы сен саткан сливаны өзүң тааныбай каласың, иштөө берет да. Мына биз дагы иштөө бергенди үйрөнүшүбүз керек. Мына ушул стендейди туугандар отургузгула. Ушул азыр эң актуальный болуп атат. Куршап, Алабука, Аксы, анан мына Талас, Кара-Бура району мына ушул стенди сливага өтүшүбүз керек. Кетерес bunu азыр сууна ошо бассаң түнжүң чыгат экен анеге. Ооба, чыгат, ооба. Ажырап турат. Пышканда өзүмдө бир аз бурушук өсүп калат.
бышкан мезгилде анан жуласы улардын требованиясы ошондой экен аркасы бир аз бурушат экен ошомол анан кийин түрсөң өзү чыгып кетет Бакелерлер өрт ошондой кылышат да, бирок чолак кылган отурган басышат экен да. может ошондой кылсак деле Биздин кайналаларды алып барып кылышып атат, ошо биздин эжелерибиз бар. Алар ошо 5-6 жолу чегип туруп анан таштап коет экен. Чеккен жеринен суу чыгып кетет экен, курбайт. Анан ошентип басып, таким өткүзүшөт да. Onun demek korkau teknolojisi her kimdeki her kanday. Misalga biz uşakta nemene atkulakta yüzünden keyin suğa kaynatağız. Ondan keyin bayağı kadar nemeni almalık, çöğlen almalıktırıp bayağı kaynağını bir çeyrek kaynağını salağız. Bazen de arı tuttu, beri tuttu kaynağı suğa. Sırası çıkarıp ondan keyin bayağı uşakta değeriz. Birinci kaynağı sıcaklarına jel turundan keyin jelin çıkarıp turundan keyin kokuğa başlayıp değil mi? Bizde ошондой болгон, ушка чегип ошентип тургачы. Азыр 200 сомдон бүтүрсөм. Бизде 70 сом болуп атканда 200 сомдон муну талашып алып кетти. Башка. Көрдүңөр? Ошон үчүн биз жанагы массовый эге системага өтсөк, объем болсо кардарлар Германиядан келмек да. Азыр ошону чыбыгынан Алла ташыйт. Чыбыгынан азыр биз көбөйтүп атабыз. Алсаңар болот, могу Кармикеде бар. Скенекенин өзүндө бар. Авлетинде бар. Өскөнекке келген бүгүн өскөнекке. Өскөнекке бар. Ушуну көбөйтөлү, өзүбүздө турат, көбөйтө албай жатабыз. Onu boyutuyoruz ama tecrübeli ufak buradan girmiyor. Nasıl var o şu? Aspiyattan olmaysa ağzınızda tavuk jeli zor koydu. Sizlerге маалымат катары жерге талда логистика бар болчу, курулган билесиздер, кабарлар болушуна. Сырткы корпусу бүткөн болчу. Ал 150 тоннага чейин барды. Азыр 2 саат бери токтоп калып, Öbür bölgüsü var mı? азыр тиги Өзбекстандан азыр келип, аягы ички эмеректерин коюп атат. Сушка өстөрү жуат, упаковка кылат и фасовка кылып туруп чыгарат. Ошо кыргыз аксы деп чыгарат. Ошо быйыл ишке кирет. Senden ısık kандай ekan? Isıkты жакшы көтөрөт, суукту да жакшы көтөрөт экен. Кыргызстандын 90% жеринде калат. Кыргызстандын 90% өтө эле суук жерлерде эле кышындасы дара күйүп кетет экен, кадимкидей эле. Өтө ысык неме. Мына айткан жана Скенекенин багында стегине. Мына турганда көрүнөт да. Бизде өскөн, стен былтырды. Мына азыркы өзүңөрдүн оруп аткан сливаларыңарды эми кайра калыбына келтире албайсыздар туугандар. Бул бир апат келди да. Курт да түшүп атат, анан өзү ичинен да, өзөгүнөн да оруп атат да слива, саргар. Аны эми түбү менен алып таштап туруп, баа жерге эмне железный купоростон сеп, дезинфекция жасап туруп, анан стелине отургузгула. Стелинеди баштагыла. Эми азыр арзан кымбат дебесен кымбат көчөт деп коркпогула. Себеби дегенде, мына силер өзүңөр улап алам деп атасыңар, чыбыгынан. Буяк айтканда 70 килограмм бере турган болсо 30 килога түшүп калат. Жыл сайын силер ошо жериңерден 660 минус 40 килограммдан канча килограмм минус болуп кетет. Туура? Ошондо ойлоо. 20 тонна сливасыз каласыз. Жыл сайын. Онун көрө оригинал көчөттү эле отургузуп, ошонун жакшы түшүмүн алып берет. Анан баягы инвентор лабораторияда жазылган көчөттөрдүн неси жакшы иммунитети бар да булардынчы. Анча-мынча ооруга туруштук берет. Дарлап жакшы карасаңыздар, субханалла сонун болот. Мына 3-5 жыл эккенден кийин арасы ачып калып болот эле ма? 5 метр ара. Ошонун арасында жүгөрү же эспарсе бирде чакса болобу? Эми баягында сидират үчүн баягында филиция деген чөп чыкты го. Ошону серип туруп сидират кылса болот. Баягы ошол кайнауын азыктандырат. Анан кийин биздин көчөттөрдүн ортосуна беде, карточка, пияз, мака эгисин кереги жок. Себеби дегенде алар эмне 2-жылда түшүнгө кирип атат. Ортоласыңар дарагына. Кереги жок, жөндөп тура берсиңер. Тамырын сыгып коет деген, алманын тамырын сыгып коет. Биде, картошка, жүгөрү дегендер болот. Ошондо жөн эле турсун дагы 2-жылдан уже түшүнгө. Андан көрөк ошону астына эле иштейм. Биогумусту берет. Мына ортосун ров кылып туруп, ошону полный биогумуска толтуруп коюп, ошонун үстүнөн дагы суу жүгүртүп коюп. Ошол не азык болот. Канчалык сен жакшы азыктандырып,
жакшы бага турган болсоң ошончолук сага эмне ошо Европадагыдай түшүнбөй баштап. Да. Анжелина апа. Мына Анжелина деген сливадагы жакшы болот экен. Мунун эң эле жакшы жери немени холодильникте апрелге чейин турат. Эчтеме болбойт. Немеде Москвага Сальвадордон келет экен Анжелино 1 килограммы 400 рубльден сатылат. Мына ушуну. Буну биз ошол декабрда жүктөп туруп, ушу жөнөтсөк, биздики базарды ээлейт экен Москвада полностью. Багы мындай боло турган иштер да булар. Мына ошол импортко, экспортко чыгарып, ал жактан сонун киреше ала турган жерде. Мына ушуну дагы отургузгула Анжелино. Анан бул холодильникте турган кезде мына сыртындагы фиолети ичине кирип кетет экен. Багы жарса, немеси түсү багы кокон гилястай болуп, фиолети болуп чыгат экен. Аябай сочный, жечтүү сорт экен. Орустар Анжелинаны ушунчалык жакшы көрүп жешет экен. Ошого базар сураган нерселерди даярдап биз базарга алып чыга беришибиз керек. Могу Black Splendor өтө чоң сливалар, сладкий сорт болот. Сладкий эрте пышар сорттар. Мына ушул ким эрте пышар менен заниматься этем десе, өрүккө окшотуп эле мына ушул майдын аягына пышар турган сорттор. Black Splendor и Black Amber. Экөө чоң болот. Мына и сладкий. Будан көбүнчө сливовый сок алат экен Европада. Отурушат экен дагы только сокко иштетет экен да бул. Мына ушуга көңүл бөлгүлөр. Мына. Анан туганда мынабы кыргыздын дарагы. Жалко, эч нерсе иш жакпас кыргыздарга ушул бадам жакшы болот. Ассалам. Кандайсыз? Мына заңы. Ассалам алейкум. Мына ушул бадамдын сорту Ферагнес Техас Монапрелде. Бадам бу жерде качан гүлдөйт? Бадам болбойт, апрель 15-те болбойт. Birinci badam gündeydi, daha örgütler gündeydi. Kaçan? Aprel'de. Ya hazır gülde oldu. Badam birinci güldeydi, hazır güldeydi. Sen mende badam var, hazır güldeydi de badam var. 3-4 günde badamımız güldeydi. Güldeydi. O var. Bul olsun 10. Aprel'de güldeydi. Alma menen teң güldeydi bular sarı kar, möndür söndür, ondan güldeylerden korkmaydı. Ana gülü dağı 4 gradus soğuktan da korkmaydı. 4 sortu teң oşunda. 4 sortu teң oşunda, ana badam, taş badam, kol badam, ana diş badam olup üçke bölünür, bular taş badamlardı. Ana diş badam menen kol badamdın bayağı içindeki nemesini tekşerip görüştü. Buna o taş badamdıkınday içinde bayağı vitamin, amino kislot, bayağı kol badam menen bayağı diş badamda çok eкен. Bunu darılıkka aladı eкен. Uşul gördün mü? Buna o Ferdueli, keyinkisi Feragnes, şunday düşündü olur. Keyinkisi Texas. Buna şerge toplattı. Buna toğanlar buna o sarı tışına dağı neme bayağıday klient var da. Koreyadan bunun şuradan krem scrap yazayken şu tışın dağı sıra başladı bizde. Anan içindeki mangızı da klient var. Anan mangızı sığıp durup mayına 40 eurodan klient var. Anan şu mayın sığıp bütkenden keyin kalgan ununa dağı 10 dolardan klient var. Bu turuşu menelle kar eкен. Anan keyin dağı jakşı jeri bu nesiken bunu buto sisteması şunçalık nemeken şu en birinci başındaki iki yemesinde переход berip koysalar boldu. Ödöge ketmеш керек да. Anan ötele mындай болуp туруп чарчайып өсүп кетип атса, мына четинен пальмет да берип койсоңар. Четтерине. Трактор жүйшайт этпей турган болду. Немеси буто системасы ушунчалык жеңил экен да. Азыр бул жерде мына ошол артта отурат мен иним Бакытбек иним биздин бадамдан алып отургузду 2 гектарга. Badamın keçe gördüm, ösüşleri jakşı, bardığı jakşı, bирок ошол mal girip ettirdi. Mal girip, mal jep koyuptur. Bayağıda uçlarını jep koyuptur da, bирок bayağıda mal тийбеген немесин gördüm, ötө ösüşü jakşı eкен. Ya Sarıcak'ta kayınların nerede mi? Agraziyada oturgan. Kuda kalasa hazır setkalarını alып geldi, bu yıl tosup durup kapilkasını koya turgan bolsa, gelirge uşu kuda kalasa 3-cü yıl bu yıl uşu badamı güldöy.
Bu yıl badamdan 3. yılı düşünge girer. 3. yılı düşünge girer. Bir yıl sonra da koçatı. Ama bu yıl alsa olur, koçatıda oşal nemege var, nomerim var, bilesingere 0550-20-0007. Oşağa zakas. Kança olsa mına aldım alamarken halat dindigini erteki koçat jönötөбүz. Oşağa sizin zakasını atıp jönötөбүz. Jönünü alıp kelip salıp koyuyoruz. 0550-20-0007. Olar mına uşul badamga көңүл бөлгүлө, badam сууну аз талап кылат. 3 yıl жақсы суарып тұрып, мына қармап алсаңыздар, бұның тамыры 5 метрге чейин өзі түшүп кетет да. 10 жылда бұның тамыры 12 метр түшөт. Түшүнүңөрбү? Ол тамыры суу ала турган тамыры дылдыйга өзі түшүп алат. Өзі ушунчалык жылыга түшүм бере турган, анан адамды кыйнабай турган демек. Оорубайт практически. 2 эле жолду дарыласың, аябай 2 орунда железный купороз менен бир жууп коесуңар. Анан ошодон 2 ай өткөрүп туруп, медный купороз менен дагы бир жууп коесуңар. Болду. Всё. Анан ушундайлар курттап кетип аткан болсо, эмнеге эрменге. Эрменди 10 литр сууга 1 килограмм эрменди салып туруп эле кайнатып туруп, ошону 3-4 күн коюп коесуңар. Анан ошону марлден өткөрүп туруп эле, эмне? Себе бересиңер. Ошо бадамга, алма, малина. Бар жокко иштетсеңиздер боло берет. Түшүнүңөрбү? Мына бадамга көңүл бөлгүлө, сары жайыктык туугандар, ошол жака бадамды көбөйттүрө. Канча болсо, ороп тосуп алып туруп, мына бадамды жасагыла. Өтө сонун. Канчадан көчөтү? Көчөтү $4. Бардыгы көчөттөр $4. Өтө көтөрүңүз. Жаңгактын ордуна бир жерде бадам эккениңер жакшы. Мына жаңгакта 2 фермер бар, Чандилер деген 2 сорт бар. Бар біз жаңғақты көп рекомендация бермей тұрмыз, себебі дегенде бәрі маңызы қызыл болып қалады да товарный вид жоқ, сата бересіңдер. Анан кейін жарым жылда бұл окисление беріп берсеңдер, түшүмө, білесіңдер. Жарым жылда жаңғақты чагып маңыз кылып кое болсоң, баягы окисление беріп берсеңдер да. Бадам болсо 2 жыл түрө берет. Логистикасы да жакшы. Алма эгер турган болсо, көп объем алмаң болсо, кардары келбей калса, аны баягыны мышык баласын ташыгандай о холодильниктен бу холодильникке ташып бересиң. Bunu olsa kapka salıp koyuyorsun, her pazarda kapçığı 2 kap salıp koyuyorsun, 400 sonu. Buna 100 yıl, 40 bin sonu çötüge salıp girip edesin. Her pazarda. Sliva satkandayla ne böyle? Bunun nesi jakşı dünyölük bazarı şunçalık okumuş eken, hazır yerler uşu nalını orada жаңғақ жеп başlaştırdı. Hazır yerler baylar uşu un jebey, uşu жаңғақтың unundan nan jep alıştırdı. Indiyada olsa, мындай экен, кокус мисалы үчүн бул жерге келип калсаң, баягы нан тутасың го өзүңө, кел нан осы дейт кетти. Индияда болсо жаңгак осы дейт кетти деген традициясы бар экен. Кедей болуп, неме болсо да жаңгак сатылат экен. Ал жерде кешью, бадам, мистек, фундук, баягы китайский жаңгак, дагы эмне жаңгак бар дегендер ассортимент кылып алып чыгып, талап кылган нерсени отуруш керек да. Жаңгактуу дүйнө жүзүндө эң талап болгон нерсе. Силер ушуга көңүл. Чоң бакылам десең, жалаң бадам эк, же пекан жаңғақ ек, же фундук ек. Соғық жақтарға фундук, ысық жақтарға бадам, мистер. Түшүнүңөрбү? Пекан жаңғағын отургузулат. Эң сонун баасы дагы жакшы болот бунун. Анан кийин бул чирбек, ирбек жакшы тура берет бизге. Кыйнабайт бизди. Капка салып коебуз, тура берет. Азык болот. Мына ушул кокустан мисалы үчүн чек араларды жаап кое турган болсо, мына ушул 2 миллион гектар жерге мына бадам отургузуп ала турган болсо, Кыргызстанда внутренний потреблениеси 800 000 тонна un жейбиз. Бул 2 миллион гектар жерден бизге эң эле аз дегенде 2 миллион тонна un болот. Эң кымбат дүйнөдөгү эң кымбат унду өзүбүз жеп отурабыз. Мына сага деп. Ундан обеспечение толук болот да. Түшүнүңөрбү? Майын сатып беребиз. Сатпасак өзүбүз иче беребиз. Бул гүл азык да кыргыз үчүн. Мына ушуну колго алышыбыз керек да туугандар. Так, мистер Ахмади Акбари деген сорт бар. Мына, сонун сорт. Акбари. Анжир отургузгула туугандар, ысык жер. Ошо кимин жери ысык боло турган болсо, анжир отургузгула. Мына ошол Ахмади сорт кайякта? Ахмади сорт Акбари экөө тең Иран. Бирок Туркияда селекция болуп, Туркиядан келет да бизге.
Ушулар канчадан? Көчөтү $6. Көтөр. Мынау анжир, 3 анжирди эстеп алгыла. Мынау ушул 3 анжир эң ушул дүйнө боюнча түрктөр ушул экспортко чыгарган 3 анжир. Муну куруткандан кийин баягы куруп туруп мындай сырты оболочка болуп калат экенде, ичи болсо мындай бал болуп калат экен да. Ичи бал болуп калат экен. Бунун килограммы түрктөр Европага жакка каратып туруп 10 евродан түшүрбөй сатышат экен да. Биздин фасонду апарып 10 евродан сатып атышат олар. Тура. Буну эмне кандай сата албай калат. Мына биздин внутренний ички потреблениябызга мына ушул анжир дагы керек экен да. Аябай ичинде аминокислоталар көп экен, витаминдер көп экен. Мына ошо анжир дагы отургузганды колго алышыбыз керек. 3 жол түшүнбөйт экен. Бир түбү 300 килограммга чейин берет. Чоң түбүчү. Мына ушундай көчөт менен эртеге заказ бергиле. Күн керек. Күндү аябай жакшы көрөт. Канчалык ысык жер болсо, дам жерде өтө сонун болот. Анжианский погода барбы ушул жерде? Ошондой жерлер барбы? Анжианский погода. Ошо 3 коргонго ушуну отургуш керек да. Мына электка ба неде? Жиндикана жакта ушундай отургуш керек да. Ысык жерде жакшы. Кызылбейтте жапай анжир өсөт. Демек ошол неме Казансай Кызылбейттин мондай территориясы немеге чейин, Үшкоронго чейин түгөсүн да. Ана Малина Полька жазып коюптур балдар, бирок Малина Полька эмес, силер Маравилла отургузуңар, жазып алган. Маравилла сорту Польканын келгенде 25 жыл болду уже. 25 жылдан бери Беларуста, анан баягы Россияндар муну терип, экспорт кылып, сатып, кантын уруп, мындай бизде айтканча. Эми болсо огороддорун бошотуп алар Маравилла менен Маргарита отургузуп атышат, а мынаны болсо бизге сатып атышат. Буну биздин балдар барып 1-2 рубльден алып келип, бизге 30-40 сомдон сатып атышат. Бул туура эмес. Олар Маравилла алып келсин. Кымбат болсо да Маравилла отургуздуруп, биз дагы эртеге барып олар мисалы үчүн жаңы бир неме менен баягында ноу-хау жакшы нерсени алып барса, биз эски ошолор 25 жылдан бери колдонуп жүргөн нерсени мынады жыргаттык деп көтөрүп барса, ким жакшы көрөт, туура? Ошон үчүн Маравилла жазып ал. Айырмасы Айырмасы экөөнүн сорту түшүп кеткен, анан кийин берки Маравилланын көчөтүнүн мөмөсүнүн биринчиден транспортабельности жакшы экен, анан объему чоң экен, анан сулуу болот экен. И вкусовой качество жакшы экен. Ошол 3 параметрлер эсептелет да. Эми сизге берет. Бүттү бул. Анан суроо жооп көтөбүз. Маравилланын көтөңүлө биздейби баасы? Бизде 250 сом. Бизде жок. Биз көчөтү 250 сом. Биз көчөтү 250 сом. 100 полька отургузгандан көрөктү, ол Маравилла отургузган жакшы. Бишкекте. Балдар бар Бишкекте. Бектемир барбы? Бектемир. Кара сулук. Былтыр дагы бир форум өткөзгөнбүз, бизнес форум. Быйылда келип кетти. Быйылкысына мен катыша албадым, жалоот болуп. Фермерлер келип барып катышты. Ошо Маравилла жөнүндө дагы 3-4 сортун айтып түшүндүрүп кетти да. 35 сомдон берем. Көчөт алып келем. 35 сомдон көчөт алып келем деди. Ал өзүн ошо аксылык туугандарыма 35 сомдон алып. Азыр кара жыгачка, кара сулук, Бектемир. Кара сулук. Нема бир коюп тур деди. Ошондо көчөт кетиби жемини. Ал мындай да. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катчылары, эми азыр сөздүн жыйынтыгын кошумчалап бир сөздөп кетейин. Абдулла Ташевичке чоң рахмат, кош келдиңиз. Абдан мен келгени мына экинчи жолу келип чогулуш өткөзүп атсыз. Бектемир 2 жолу чогулуш өткөздү. Экөөнүн тең идеясы биздин Аксы райондук мамлекеттик администрациянын стратегиялык планыбызга дал келген атайын ушундай иш-чара болот да. Биз стратегиялык планыбызды кабыл алганда биринчи багытыбыз туризмди өнүктүрүү деп койгонбуз. Экинчи багытыбыз мөмө жемиштерди
бак дарактарды көбөйтүү менен ошол келген туризмдерге сатуу. Анан үчүнчү болуп мал чарбачылыгына токтолгонбуз. Сандан сапат койдук. Ушул эң негизгиси 3 багыттагы биздин багытыбыз. Эми Газин Абдулла Ташиевичтин айтуусу боюнча чындап эле экономикалык показательдерди, көрсөткүчтөрдү деги эле биздин Аксай району эмес, мамлекеттик деңгээлде чоң мүмкүнчүлүк түзө турган бирок түскөндө ким түсөт? Мына сиздер. Атымдагы Багдабат деп кое алдым. Дават өткөзөйүн. Эл түшүнсүн. Ел түшүнмөйүнчө, ел көрмөйүнчө тикпе тикенде ошонун бир минус жагыбыз бар. Былтыр бектемен ыйлап кетти эле. Ал айткан, эгер 10 сот теңгерге, 6 сот теңгерге жанагы клубникаларды, кожагаттарды тиксеңер, мен холодильник орнотом дагы эч жака сатпайсыңар, биз өзүбүз эле сатып алабыз. Азыр чүйдө 200-300 гектарды жерди иштетип арендага алып, ошол жерден кожагатты малинаны алып, экспорттоп, тетиги Новосибирск немелерин баарын бүттүгүнө жиберип. Алар объемду чыгара албай атып, кээбилер көп сурап атыптыр. Эртерээк анткени биздики бир жакшы жагы органикалык абдан даамдуу экен да. Эми мүмкүнчүлүктөр бар. Биз дагы былтыр эсиңиздеби, сары жайыкты, жашыл жайык кылабыз деп буровой машинаны алып келгенбиз. Буюрса 15 марттарда келет деген планыбыз бар. Келсе ол өткөндө бир сиз түшүп бир видео тартып кеткенсиз. Биякты Өзбекстан тарап кандай биякта деп. Биз да ошо буровой машинаны тамчылатып суаруу менен сиз айткан ушундай немелердин баарын көбөйтүү маселеси. Сары жайык бадамдык жерде. Былтыр келатканда бадамды көрүп калып, ой, эмнеге же суу келбесе, же неме келбесе, канча өсүп атты болду экенин бир түшүп карагам. Анан тамчылатып койгон турасызбы? Жок, суу чыгарганбыз. Жок, суу чыкты эле. Же мен жаңы ооба, скважиналар экен. Ошону көрүп алып таң калгам да. Жол жайканы кийин курчалып калыптыр. Негизи Сары жайык Бозбутоонун түштүк жак бетинин бүттүгү мистеге, бадамга, дагы алма, өрүккө бүттүгүнө дал келе турган сонун погода бар. Таштап айыкта жерибиз жок да, кандай жерибиз кандай болосуз? Кайсы? Эми мындай, урматтуу жыйын катышуулар. Мен келгени бир жагы 200 гектардай жерди 230 гектар жерде трансформациялап бердик. 230 гектар жер. Именно бадам тигем, миште тигем, жаңгак тигем деп келген, үшүнтүп кызып келген адамдар. Арендага алдыла, маселе жок. Ал мен бирок аларга шарт коюп атам. Өзүң суу чыгарасың, бурут этесиң. 1,5 миллион, 2 миллион акча кетет. Кечирип коюп. Арендага аласың, менчикке бербейм. Трансформацияларга өзүң жүгүрөсүң. 3 шарт. Трансформацияларга деген сөз биз азыр мурун жогору өкмөттөн эмес, азыр акимчиликтен трансформация. Бирок ал жерде бир 3 документ бар. Археологдордун тарыхый мурасы эмес деген жери, госпиологиядан астында кен жок деген жер, бул справкасы. Үчүнчүсү, ошол жердин координаттарын, точкаларын аныктай турган Жалал Абад областында гипрозем бар. Ушул 3 справканы алсаңыздар, калганы ушул жерден комиссия менен чечилет. Маселе жок. Мен азыр ким кааласа, мен бурут этем, мен ушуну чыгарам, мен берге мистет тигем, мен берге жаңгак тигем, мен берге бадам тигем десеңер келди. Ошентип келген киши жок десе болот. Мен мына айылып отурайт, мен конкурсту жарыялам. Азыр байкасаңыздар, анда жидебал бар. Жидебал келип атканда былтыр Акылбек тиккен. Оң жагында бир вагончук туруп калган. Алысыраак жакта. Ошол бурут этип атат. 18 гектар жерге бадам тикти, мистесин тикти, баарын бир испытание кылып тигип көрөйүн дейт. Бирок трансформация кылганы 200 гектар жер сурады эле, 130 гектарын трансформациялап бердик. 70 гектарын тарыхый мурас жер деп болбой кошту археологдор.
ошо мен 130 гектар жердин азыр 18 гектарына тиккен. Быйыл жакшы чыгып неметип берсе, бул 130 гектар жердин баарына тигем. Именно иранскийдин мистени тигем. Алгыла тугандар, алгыла жер алып калгыла, кеч каласыңар. Арендага топур өтүп кетет, жер алып калгыла. Törelikte satılan törelikte. Yok. Arenda. Geçip koymuşlar. Zok meni. 5 yıl özgürlüğümüzde kanday oldu? 5 yıl özgürlüğümüzde. Eme. Bazı götürür. Bazı götürür de. Eme bunday da. Inelik kıştan vakit gelen bir de yeni olaylar var mı? Makal var. Belden açmaktır degen söz var. Ansanday Ayniten no içkidin ömürde samiyene olsa ozunlardan da oşul bolot da işiңе de түкпейт да. Азыртан эгер келишимди мына 20 жылга, 15 жылга иште канча 5 жыл иранский да айтылат. Иранскийди тиккен күндөн баштап эгер 5 жылдын ичинде жаштап өсүп өнүгүп кетсе 5 жылдан уже түшүм берип баштайт. 200 жылга чейин түшүм берет. 200 жылга чейин түшүм берсе 5 жылдан кийин ана жактан бери 15 жыл силер түшүмүн алсаңар деле. Мен мисалы үчүн суарбайт мыякта немелер деле. Истелер, тералганда. Погодасы ылайык, өскөн жер, ошол жерден жашына коюсу бизге караганда иранскийдин немеси чоң экен деле түшүмдүү. Чоң болот экен дагы, биздикине караганда салмактуу болот экен. Ошо жакшы сатылат экен, анткени мынтип тиге биздики кичкей болгондон ачылбайт го. Алардыкы мынтип жарылганда да чоң болуп жарылып турат экен. Ошого мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Ошон үчүн ошолордун баардыгын 15 жыл талаадан акча тапкан жакшы да. 20 жылга берсе кийин узартсаңыздар болот. Кийин узартсаңыздар болот. Мына Тажикстанда 1 гектар жерде арендага сугатынан неме? Аренда эмес, жөн эле сугатына $1000 акча төлөп бактылышат да. Мен Ленинаватка көп барамын. Ошо именно ошо коллегалар менен жолугуп сугаттын өзүнө $1000 акча кетет экен. Насос менен сугарат экен, ошо кадимкидей 1 гектар жерге 5 гектар жерим бар, $5000 төлөйм. Бул деген эгерде биз баягы эртеге түшүмгө кирип алгандан кийин 1 гектар бадам эң эле аз бергенде ар бир дараңыздар 10 килограммдан берчү болсо бадам 6 тонна алат. Эгерде аны чака турган болсоңуздар 2 тонна маңыз чыгат. 2 тонна маңызды 800дөн эле берсеңиздер 1.600.000 акча болот байга. Ошол 100.000 сомун мамлекетке берип коюш туруп, аренда көтөрүлөт, конечно көтөрүлөт. Уже түшүмгө киргениңизден кийин сиз да коркпойсуз. Азыр 20.000 төлөп атсаңыз, кийин болсо эмне 50.000 жөн эле төлөп коесуздар. Самое главное, ошол иштеш керек. Идея иштеп кетсе, мамлекетке да даже жакшы болот, силерге да жакшы болот. Жерде кошумча дагы жакында өкмөттүн токтому кабыл алынды. Асылдуулугу төмөн жайыттарды бактарак башка ушундай эккенге биз ар бир өкмөт боюнча контур менен бергенбиз. Урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Ушул боюнча Абдулла Ташевич сиздин дагы эмгегиңиз бар. Сиз дагы көп жыл чуркап жүрүп ушул өкмөт токтому кабыл алган. Ошонун негизинде алсаңар болот жайыт асылдуулугу төмөн жайыттарды. 20 жылдан кем эмес берилет. Ар бир өкмөткө жакында уже кетет, кайсы контурда берилет. Ушундан да пайдалансаңар болот. Дейресте клубника менен бадамды тикти. Азыр ким эле Бакытбай экен баласы. Ислам дейм. Ислам дейм. Тала. Тала. Исламды көргөн. Өкмөттүктө канчада 1 гектар болот? Ушундай тиготабыз 1 гектар тикти. Былтыр тийишкен. Азыр кетип барасаңыз жол жээкте көрүнүп турат неме жанагы тамчылатуу бар, улаштырып неметип атышат. Быйыл көрөбүз деди. Быйыл жакшы чыкса, эми жылы Дерес жактан мынча жер бересиз деп келди. Проблема жок. Проблема жок. Трансформация кылалы, бирок мыйзам чегинде шыр берилбейт. Анын үчүн жана трансформация кылганда эле бир ай, 1,5 ай убакыт кетип калат. Lekin bari kadar bizdin komissiyanın 2 жерде 2 жол өтөт да. Экинчиси айлык өкмөттүн балансына өтөт да. Айлык өкмөттүн балансына өткөндөн кийин айлык өкмөт конкурс жарыялайт. Анан конкурска катышасыздар дагы. Анан договор арендага кол коюшту, ошо менен утуп алат. Проблема жок. Арендага канчадан төлөп ортосу? Аргымысы аргандай болот.
1000 сом, 500 сом. Yani tigi Kayrakını aytып yani transformasyon olan yer. Transformasyon olan yerde bir 70 son bulmuş ne? Haka. Söktürün ama. Anken onday da badam tiget de aladigan çöp eştigi yok. 70 сом bilmem bağı demede ошол кайракы жерди жөнүндө көрөм десе көрсөтпөйт да. Немеде? Тажикстанда. Кайрак жерди бир көрүп коюйнан 70 сом төлөйүн десе даже көрсөтпөйт да. Оны бекер да. Алыш керек. Анан документке 10 гектарга дагы ошол эле расход кетет айтып коюп. 10.000 гектарга дагы ошол эле расход кетет. Алганга жараша 300, 500, 1000 гектарга алгыла. Түшүндүңүзбү? Ошо аракет кылгыла. Анан кооператив түзгүлө. Бир адамдын колунан эч нерсе келбейт. Көпчүлүк болуп иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Өзүмчүлүктү токтотуп, көпчүлүк болуп иштес, башкара кылып, ортодон жакшы акыл чыгарып, сонун чечимдерди чыгарып, биргеликте иштеш керек. Апсадар токтоолчу азыр өзбектер 1000 гектар сурап атат дейт. Бадам тигебиз. Я. Токтоолго? Жок, берди. Жалал боюнча. Я Бозбутонун бияк бетинен 1000 гектар жерге өзүбүз сууну чыгарабыз, өзүбүз неметебиз, өзүбүз логистиканы курабыз. Анткени терип алгандан кийин бир жерге сакташ керек, тышкы алып кете албайт. Кылатын менен кылабыз, ошол жерден алып кете турганда кылабыз деген маселени коюптур. Өзбектер тети бадамды бышышын күтпөйт. Бадамды коро ойнап келет дагы баягы. İçine süt çügürüp, çurkap bayağı danı tolup anan yemi sazrivayet etip atkanda ele al kelet dağı çağıp durup bayağı danını alıp durandan bayağı sığa. Anan ki mindali ve malaçka alıp durup İtalya'ya satadılar. Yani biz onu bilmeyiz de, çürüyen Özbekler bizden o aldığı ötüp ketken. Bir yılda 35 milyar dolarlık memecemiz satıldı. Teritoriyası bakıla turgan jeri bizikinden 10 есе az. Biz bolsa oturabız oğuz-oğuzmen çımıldarman. Hareket kılayla tuğanlar. Vardı biz birgelikte turup hareket kılsak Kırgızistan'da gülдөтүп, özümüz tamak aşmenen kamsız kılıp, anan eksportka da çığa turgan mümkünçülüklerimiz bizden kolumuzda turar. Mına Koreys agaylar gelip aytып атат мага. Abdullah de, sizlerde самый главный Kore'de çok nerse var ekan deydi. Ne desem sizlerde de yer менен суу ana gün бар ekan deydi. Алардын күнү слабый, билесиңерби? Увеличитель коюп туруп баягындай эмеге. Gündü баягындай дарбыздын созревать этиш үчүн баягындай кленкасын баягындай эме кылып беришет, чтобы күндү усилить этип беришет. А бизде ошондой күн турат. Бадам бышпайт оякта. Кара прозрачный бир кленка сыяктуу бирдеке бар экен. Ошол жана дарбыздардын үстүнө, малинанын үстүнө жайып кеткен, ал күндүн ысыгын күчтүүрөөк кылып өткөзүп айтор сонойду. Мен карайсызбы? Бизде дайыяр турат, күн, жер, суу турат. Ушуну иштешибиз керек. Туугандарым. Бир нерсе айтайын. Абдулла Ташиев турайлы. Бир нерсе айтайын. Мына жерге талда логистика курабыз деп. Канча жыл болду? 4 жыл керек. Логистика курабыз, биз кайналын мекенибиз, кайналы бизге керек. Ушул жерин эметсек, ушундай өнүгүп кетебиз деп, областтык өнүктүрүү фондунан 9 milyon mu? 8 milyon vermeli ekan. 9 milyon yaqında oşo menен kelip kurgan. Kurup büktü dagы hech kim ishteydi. Logistika deyishgan, görse переработкага ылайыктап куруп коюптур. Ya işletpeysiңер, аренда калбайсыңар десе, айдын ичине ызы чыгат. Неге муну алам, неге муну алам, мен муну алам, мен муну алам. Эми жакында бир өзбек келди. Дагы өзбек. Бешемиштет мен переработка кылып койгон экен, ага переработка кылыш үчүн 12 миллиондой акча керек экен. 12 миллион фондко акча сурасак айтат, силер логистикада курбап, анан бир 50 доллар. Ошо менен тияктагы элдер ызы чолгондон тотоп койгон. Эми өзбек келди. Өзбек келди дейт, мен 9 миллион 10 миллион сомду товардын алып келем жерге. Ичине орнотом, дополнительный мне ана курамдагы ушуну иштетем. Ойсам, каяка иштетесиң десем, силерде дейт, чоң мүмкүнчүлүк бар. ЕАЭС деген мүмкүнчүлүктөр бар дейт. Биз могул жерден алып, Өзбекстанга өткөзүп, адамдары ЕАЭСке экспорттоого кыйын болот. Мен адамдар берге курам, ушул жерден түпкүс прямой кетет.
только Кыргызстандын бренди менен. Мына. Бұл Аскар Акаевдин бизге кылган жакшылыгы. Ошону биз көбүбүз түшүнбөй атабыз. Эгерде органический бардык сертификаттары боло турган болсо, мисалы үчүн жөн эле ошол Аксын центринде дару саткандай барып сатсак болот, любой Европанын шаарына. Ошону түшүнбөй атабыз да, биздин балдарыбыз каяка окуганда түшүнбөй. Ошол логистиканы, мынау биякта агып аткан сууну өдөп чыгарып, жайышты, баягы жердин каеринде көп суу бар, бассейн бар, ошону билгенди, көчөт жасаганды, ошолорду окутпай атабыз да балдарыбызга. Балдарыбыз бардыгы жарымы прокурор, жарымы милиция болду. Отура берсек, агроном ким болот? Бирок чында эле юрист менен чоң болуш керек. Бүттү. Юрист эле болуш керек, чоң болуш керек. Ошол эле максат болуп калды. Дыйкан агроном менен ветеринар жок. Жок. Ошол Скрябинаны 2 жылда 400 бала бүтүптүр. Ошондон 2 эле бала агрономияга иштептир, 398 бардыгы СМБ ишке. Только диплом менен иштеп келген экен. Эми ошону бир мыйзам кабыл алыш керек да. Агрономиянын диплому менен эч жерге жумушка албаган бар. Ошо немеде агротук кассасында. Ошондо анан чыныгы окуйм деген балдар окуп. Siz parlamente mesele koydunuz Abdullah Taşıyıcı. Bu bizim en çok keserimiz kayakta Kırgızistan, Özbekistan'la çalıştıraydı. Bunlar bakmanlar 10 yıl öğretirdi. 1%. Kanikulu var. Kırgızistan'da bakmancılıkta önüktürü için bir de bank yok. Bakka kredi veren bank yok. Hazır barsanız aytar, var değil. Blok oşana alıp gördüm, жетeyim değil. Kanikul yok, prolongasyon yok, prosent asmanda. Bak sıradılamını ögülbeydi. Alar oşa baktı, tibu atkandır uca prosentmenin töbe baştaş gelir. Bu bizim bağbançılık boyunca memleketlik sayasat nöl. Yer boyunca, ben bunu dalay yolu parlamentke deputatlarga koyğum, 97-98 yılmen parlamentke deputatlarla koşa oturup işleşken de. Ve bu komünistik 3 kodeksti, adı Roşomen yaşavatağız. Yer kodeksi, su kodeksi, tokay kodeksi. Buna fermerler ben Roşomen aytıvatır. Özü üstün elden çölge aylanıp kakışıp kalgan, çöp çıkpay kalgan yerde elge verişkara görmüyorsun, zakon. Yer kodeksin karam, tokay kodeksin karam 12. statyanı, kuskumuz gelir. Kusku gelir 12. statyanı karam. Oşonu siz yakşı mesele koydunuz parlamentke. Bürok oturgan ministerler sizin dengeliniz düşüne algan yok. Savatı jetmez oşolu. Deputatların üstünün içinden bir bir azamat var eken oşonun familiyaz destek almadı şu an tütedi. Переживаемость kança prosent dedi az, baktı bu atamız. Kança prosent? 30% kurgap kaldı degen bolboğun söz dedi. 70% öskü. Oşo siz ayakta bopup var, oşo meseleni koyup jüresiz. Birinci yer kodeksini özgörtüş gerek, öz üstüne beker beriş gerek, tüyelik. Arendaga veriyoruz. Bu ne dedim? Koloniya oldu. Su kodeksin tüp tamırından özgörtüş gerek. 20-30 bulak var. Oşo bulaktı men 30 yıl murun bilgemden onda bisinin kuşunday bulur. Özümün teritoriyamın o şehirde ıraskaptık bozakta algam. Bulaktı. Ortalıkında kalganda Leskostor var ölü olayın dedi. Ölüp kalayın dedi. 30 yıl soğuşmuş olanın. Barat bunu bulak değil. Senin apanın bulağın nesi, benim bulağım. Kosakını görsetemeyim. Bunun içinde. Ben o şu bulakların yer iştesi oldu. Bulaktın gözün kum basıp kaldı. Bulak doğru bir iştesi, sıra jet parat. Bulak memleket sen iştetiş hukukunun yok. Ya nemeden Tokoy'dan anan ekologiyadan var. Oşoğa siz şularga katıvırak köngül burumuz. Şu yer kodeksin, su kodeksin, Tokoy kodeksin tüp tanımından özgörtmeyin çeyge paydası değil. Baldarız kenti jüre öğretecek arkadaşlar. Hazır buna
ушул малды азыр айыл чарба министрлигинде багында айыл чарба мелиорация тамак аш министрлигинде булар шадаканын бүркүтүндөй барып уктап алып алган да. Кереги жок, айыл тамак ашты берип бере работчиктерге. Отдельно бул тамак аш сенде эме кыласың. Туруп, тетиги мелиорацияны отдельно чыгарып бериш керек. Мисалы үчүн мен суу чыкпаган жерге жөнүндө 700 сомдон бере бергеним жакшымы же суу чыккан жерге 1,5 миң сом төлөгөнүм жакшымы? Туруп, постоянно суу келсе мага аны деген частныйга өткөрүп бериш керек. Айыл чарба министрлиги деген отуруп алып туруп эле мына кудду мага окшоп эле кечке ушул агро сабактарды өткөрүп, агро направление бериш керек. Агро кызмат көрсөтүш керек да. Болду. Мына Түркияда мындай окутат, помидорчу бөлөк, сабизчи бөлөк, капустачы бөлөк, алмачы бөлөк, клубникачы бөлөк, бөлөк факультеттер, бөлөк, абсолютно. А бизде общий агрономияны балага окутуп коет, башы каша. Түшүнбөйм. Келип, эмнени сурасаң, бардыгына эле баягы айтып кетти, скор, тайфу, карация дейт. Ошондой менен жооп берип кутулат да. А чындыгында келгенде бул помидор вообще бир өзүнчө бир илим да болчу, помидор. Помидордун орузу бар, помидордун не илдеттери бар, зыянкечтери бар. Ошонун бардыгын таанып, ошол томатты эле отургуза турган болсок биз азыр дүйнө жүзүндө азыр жүрөк оорулар көбөйүп, жылдан жылга томаттын потреблениясы уже мисалы үчүн мурунку жылдары 3 миллион канча боло турган болсо, бир мисалы үчүн Россиянын өзүндө азыр ошол 6 миллионго чыкты. Себеби дегенде бул томат бул жүрөккө дары да, помидор. Жылдан жылга көтөрүлүп атат. Томатты эле үйрөнүп алсак, биз канча акча жасап алсак болот да. Томатты. Мына биздин Скрябина деген айыл чарба академиябызда чындыгында общий агрономияны окутуп койду, бул туура эмес. Бөлүш керек. Хотя бы жасылча жемиштерди бөлөк окутуш керек. Анан кийин бакты бөлөк окутуш керек да. Плодовочниктерди бөлөк бөлүш керек. Анан туугандар, сиздин көзүңүзчө дагы бир айтып берейин. Кубанский университеттен 17 балага квота бар. Бекер окутса болот балдарды. Ошол стипендия да берилет экен. Анан спорт комплекстери, бассейндери бар экен, укмуш экен да. Балаңарды ошо Бишкекке өлүнө юрист кылгандан көрөктү. Юрист болот, юриспруденцияны бүтөт, юристтикте азыр конкуренция өтө чоң. Жумуш таба албайт баары. Барып акыры миграцияга бир чыгып келейин дейт дагы диплому чаң басып жатып калат да. Андан көрөктү ошол плодовочник болуп окуп келип алса бая бала. Мына жердеги бая кайнолунун оорусун, алманын оорусун, алмурттун оорусун бардыгын чече ала турган бир адис келет да. 17 бала окутуп албайсыңар ушул жерде. 17 бала. Бардык квотаны эле силерге алып берейин ошону сүйлөшүп. 17 агроном келет. Алар ошо 3-курстан баштап туруп көп проблемаларды ушул жерде чечип калат да. 4-курстан вообще кыйын болду. Адис. Чоң профессионал да. Тынымсыз силерге консультация берип ушул жер сливанын, ошол бадамдын шунчалык родинасы болуп калмак да. Адистер бар жокту чечет. Сталин айткан го, кадры решает все деп. Кадр жок бизде. Айыл чарба эмнеге аксап атат? Алтын көчөт берип койсоң да өлтүрүп алабыз. Себеби дегенде биз аны уход кылышты билбейбиз. Дагы бир жолу айтып кетейин. Сугат системасы койгула тургандар. Дарак сүйлөй албайт. Дарак айта албайт, мен мынчада суу ичем деп. Ада влагомер болот. Влагомер телефонго сигнал берет. Влажность түшүп кетти братан. Байкеде. Анан кийин краникти ачып коесуң, влажность ордуна келгенде дагы сигнал берет, достаточно дейт. Токтотуп коесуң. Суу эконом болот. Анан даракты канчалык өз убагында сугарып, азыктарын берген сайын 10 тонна берип аткан жер мына 50 тоннага чыгат. Ошодон эконом кыласың. Сугат системасына көңүл бөлбөйүн, ийгилик болбойт бакмачылыкта. Сөзсүз капелькага өтүшүбүз керек бардыгыбыз. Капельный системанын мөмөсү вообще өсүшү вообще башкача болот. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам, ким бакыт жасаса аз гана сазгылар жасагыла. Мен кылам деп кыргызча ач көзбүз да. 100 гектар жерди өздөштүргөндө алып турандан кийин барып, ар 20 метрге бирден каражыга сайын ошондой иш кылып алып. Аз гана болсо 10 соток жерде болсо дагы мыкты иштеттик эле. Ошол баягы жерден результат чыгыш керек. Мыкты результат чыгыш керек да. Анан туугандар, мына көчөттөрдү алып келип атат да бизге. Көчөттөрдү алып келип атат. Баягы көчөт машинанын үстүндө, жерде, кайерде болсо дагы +4 башталат. +4 баштап туруп,
Баягы жерде ак тамыр өсүп чыгат. Баягы көчөт казылып чыккандан кийин машинага чыгабы кайерге кетип атса дагы. Баягыдан ак тамыр өсүп чыгат дагы, баягы тамыр 2 сантиметрлик тамыр, не? Майда тамыр эме издеп чыгат. Мындай өзөктүү тамыр болот. Азык издеп чыгат да. Башка жерден азык алат. Чыккандан кийин ошол баягы 4 саатта кайра кургап калат. Баягы көчөттү алып келип отургузасыңар, баягы ичиндеги сок менен көгөрөт, кайра эле кургап калат. Ошон үчүн холодильниктен алынат көчөттү. Туугандар, ал ошол көчөттү алып келип саткандар өзүнүн көчөтүн өздөрү да отургузбайт, билесиздерби ошо? Алар өзбекстандыктар бизге көчөттү алып келип атат, бирок өздөрү турецкий отургузуп атышат. Түшүнүпсүздарбы? Анан көчөттүн бир эмеси бар, золотой правиласы бар. Бир жерге көчөт жасалгандан кийин ошол жерде 10 жыл көчөт жасалбаш керек. Биздин өзбектер дагы, адамжайлыктар дагы бардыгы 30 жылдан бери бир жерде эле көчөт жасап атышат да. Ал көчөттүн сапаты уже өлүп калат. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн сапаттуу көчөт отургузуп, анан кийин баягы мен көрсөтүп кеттим го, топ 1деги эң сапаттуу нөмө бере турган дарактарды отургузулат. Сатыш жеңил болот. Азыр сен мына силер арзан кымбат көчөт менен бакманчылык баштадыңыздар, мен арзан менен, Мен чу дегенде эле мен биринчи жылы 50 сомдук дары чачам. Экинчи жылы чачам, үчүнчү жылы 7 жыл чачам. 350 сом кетип атат. Көчөттү 150 алгам, 500гө түшүп атам. А силер болсо көчөттү 400гө алгансыңар, биринчи жылда силерге не? Экинчи жылда уже силерге алмасын берди, сливасын берди, жеп көрдүңөр. Үчүнчү жылы көбөйдү, ажып кам саттыңар, 4-чү жылы саттыңар, расходуңар чыкты. А мен болсо тегинин көчөттүн не 7 жыл күтөм. 7 жылдан кийин анан сигнальный түшүм эле. Анан 8-чи жылы бир аз көбөйдү, 10-чу жылы анан мен сатканы жарайт да. Базарга алып чыгып сатайын десем, мен алмам эч ким тааныбайт да. Неге дегенде Намангандык бир акам мага сатып кеткен. Мага сортун сураганда кызыл алма деп койгон болду. Ошол эле информация бар да мен. А силердикин сертификаты бар. Силер речив сатып атасыңар, Галавал сатып атасыңар, Golden Delicious сатып атасыңар. Анын кардары бар. А менин алмам кардары жок да, түшүнсөңөр. Ошон үчүн сертифицированный и самый трендте болгон эң акыркы любой нерсенин модасы болот. Алманын дагы модасы бар, малинанын дагы модасы бар. Модасы калган нерсени базарга объем менен алып чыгып сата албайсыңар. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн баардыгыңыздарды айтамын. Мына көчөт тандаган. Анан жерде отургузганда биз эң немеси катачылыгыбыз ушул. Калпактай жерде оёбуз. Мына калпактай жерде. Анан тамырды салып көрөбүз. Уздур аке балтаны дейбиз. Чаптырып тык коебуз баа жердечи. А эми рас болду. Болду, о мен. Ол көчөт өлдү. Анан кийин өссө дагы жанагы эмне? Бул жак грунт каттуу, бул жак грунт каттуу. Баягы тамыр ачат дагы. Баягы айланып жүрө берет. Грунтка өтө албайт. Айланып, анан баягыларды мен көчөтүм курап алды дегендердикин кеп казып көрөлү дейсиз да. Баягы тамыр алла бу көчөгүнүн чачында бишмек болуп кеткен да. Оны бул ичинен кете албай калган иш жак. Ошон үчүн бирге бир оштун неме системасы. Биз түп эмеспиз. Түптө мисалы кол менен казып берип койсоң болот. Бизде бирге бир любой жерде. Ошто Алайда, Баткенде, Лейлекте, Аксы, Алабукачат бирге бир. Момундай кылабыз. Топуракты чыгарабыз. Чоң таштарын тербетабыз, майда таштарды ээлейбиз. Кокон келес мынандай таш болсо дагы кайтарып берет тамырды, кургап калат. Манча ташына чейин алабыз. Таптаза кылып, грунт жөлдө майда болуш керек. Анан жаябыз баягы грунтту. Баягы эмне? Сыз кетиш керек баягыдан. Испарителдер сыз кетиш керек баягы жерде. Топурак кышат баягы жерде. Ошон үчүн күздө отургузган эң жакшы. 1-сентябрдан баштап октябрдын аягына чейин лунка каза бергиле. Бирге бир казып барчок даярдап, анан биогумус жасаганды үйрөнгүлө. Бардык дарактардын азыгы бул биогумус. Биогумус бул не берет? Даам берет, түз берет, жит берет. Ошон үчүн биздин мөмөнү бардыгы талашып алып жейт. Мына Өзбекстанда азыр биздин нокаттын алмасы 200 сомдон сатылып атат. Өзбектердин өзүнүн алмасы оптун 40 эле сом. Ысыкөлдүн карагаттын вареньясы бир банкасы 1000 сом. Койлук Алай базарында турат. Onu darı katarı пайдаланат. Кыргызстандан чыккан нерсе бардыгы дары болуп эсептелет алар үчүн. Арабтар үчүн дагы, өзбектер үчүн, түркмөндөр үчүн, тажиктер үчүн. Биздин жерибиздин витаминдер ушунчалык көп ичинде. Амино кислоттор бардыгы ошол мөмөгө кирип туруп, анан биздики даам берет. Мен көп мамлекеттерде болдум. Биринчи эле зеленый базарына барасың, 100 миң жеп көрөсүң, алмасын, сливасын бар жок.
Anda как будто bir 3 gün 4 gün suğa çılap, anan kayra bergeninde dağım yok da bayanatçı. Darбызын жесең de darбызын жуып бергендей de var. Dağım yok. Anca жесең de dağım yok. Bizdikindей dağım hiç yerde yok. Ошон үчүн Кыргыздын жерин Алла Субханала ва Таала нөмөгө берген. Ошон үчүн нөмөгө толтурушубуз керек ушул жерибизди. Рахмат. Ол ташыйчуногу стендин кургатып алып, биздин каналда салып алаканда. Мына көргүлөр мына наркы биздикиге. Buraya sen diyeceğiz. Жама чоң да. Бизге алаканга толуп атат уже. Мейисмен өрүптү экен. Биз бана былтыр кургатуудан өткөздүк. Барып, мөмөсүнөн көрдүк, кургатканына бір таң калдык. Эми ушуну көрүп туруп жайыта албайбыз да. Geldi tuvana. Ertege Abdümanov akemizde falan demengizde. Assalamualaikum. Ben adım Beyhunan Özelliği. Yergit Allah'a kayılan oğlum. Artık emin, 4 yıldan beri şu söz, Nohut Takkan'ın merkezine bağlantıcılıklarına şunda hareketlendiriyorum. İstediğim ben tükken ulağamın, eskiden ulağamın bu yıl 4. yıl olur. Bir düşündük ki Grek kuda kalacak. Bultur düşündükler girdi. Ana bayağı kurçalıp getirip içine maydarak olup kaldı. Anı kurgatıp gördük. Kurgatkanda bir özüstü dengelgeden 4 saat burada kurgadı. Bunun kavga biraz çok oğladıkandaki ve Abdullah Kalkan'da Saltıncı'da kurgadığının gücük var da ayrıca koştu yaptırdı. Bizden bu yarı oldu bu piyasada kurgavatın kömürü koştu öyle kadar bir kurgat. Bu ne var? Bolğandağı ben bunu bu ötüş gerek deyip buldu. Bunlardı çıktılar, herkese verdim. Bekir bergenlerce taştalı kalatkendarı bu yıl hazır Butay'ın 300'lü istiyabla kaynalım var. Çırpını satılat. Bekir verdi bey. Bir tutamı minson. Bir tutamı. Yedinci mesele Yesten çıkıp da cevap olmadan şu ordularla ne hazır varsa biz biyolojiyalı tadını dağlarına kullanıyorlardır. Ben ISO dayardayım. ISO degen bu kuvvetten bozkar gerek. 3 yıldan beri ISO dayardap durup şu rayonumuzun Alankoyga çeyin şu menden ISO alıp gider. Eğer alıp duran bolsalar zakaz versinler. Ben ISO'nu kaynatıp vereyim dağı. Litrenin 80 sondan saat alıp getirip bak şartlarına bak hadi biliyorsunuz şunu faydalansa bolup da bunu. Bu oğrulardan bardak ürünler ISO degenin ismi ne? Bunda Kırgızca'da aldık, burada karılaşmadık. Olmasa İzyasu Ösel'in at vardı. Baklarka söğüs mi? Ona diyen evimde Nonday Semna'ya kökten beri 2007 yılında kat sükürümün. Adam diyen oşundan içine materyalları alıp koyup adam bir kitap. Bargas Türkçe'den degen kitap çıkar koydum. Şu yerde adı kayıtlatkan materyallardan temellerinde 80% kaptırlar. Dal dermekler de var, özgür de var. Eğer şu kitapta alıp gözünlerden stol, nelerine koyup stol kitapçılık katarda koyup faydalanışlar bulur. Bazı 400 sonra. Hazır 5 tane kaldı, ben 20 tane çıkardım, ben hazır satılan şu 5 ev kaldı, teker kızlıklarında olsa satılasınlar bulur. Biliyorum, biz gelelim.
Niye yanında? Otostürü boyunca gidebilir. Herhangi daha bir nerede vardığımız kireçlerle esirteşimiz gerektir. Yani benim 1 hektar yerim var. Oşondan aydınlanır kaynalı. İçinde her türlü baktar var. Yemi bayramını hocalat degenden keyin ben azor kaynağın içine hektardan 60 sötüğüne kıkıras nemeni oturup koydum. Hocalattı. Anan keyin hazır emin şu kocagat kadar hareket kılış gerek. Askeri işletme gördüğünüz 1 hektardan Jakşılar 2 milyon taze kireçlik çözüyor. Oşonluktan uyda oturan gelin gezekte bekar oturursa işletiş gerek. 5 sötlük, 6 sötlük olsa da kocagatı kılıp veriş gerek. Bana gözükten yerin yakta da. Yakta. Vata zamanlarında da? Yürü yakta. Yem hazır. Yemi bayağı bir burada sırada çırpıgından görürse bol boy degeninden bol boy takılıyor. Bir o hava karabasından ben 700 Marivella'nın çırpıgından saygamım. Demek pardeke. Hazır 4-5 jalgıraçılık vardı. Yani tamırın görüleklerim. Sizden belki nemeniz olsa tamır çıkarıyor çıkarmıyor mu şu kocagatlar çırpıgından saygamım? Vardı çırpıklar tamır çıkarat. Bazı rezultatına gelir olması siz demeyesiniz. Çırpıktan jasadığınız düşündüğünü 80% azayıp edildi. Civa proses etmesek de burada. 80%. 4 kilogram bir kus bere turgan oşo Maravilla oşo bayağı 400 gram verip oldu. Oşo ile başka hiç probleması yok. Oşo ile kocagat çıkart biraz şunu ekstra oldu. Oşo'nun birinci yılı hoca Narcağına da takansa oşo ile getirdi. İkinci ulamanda o şey azayıp dedi. O kaç kere okşaşta birinci reproduksiya, ikinci reproduksiya, süper elite olmayı değil mi? Adan keyin nogu bizdeki universitetler bir yerde ulangan da. Yani tegeregende öz üstünden geliyor. Yani bu 40 gramdan oldu da. Adan 40 gramdan olduğunu bari bizdeki 15-16 gram olmak var. Bari 3 eze bizim kaynağından çok bol ortak da. Ana kurgatılganı da ben bugün ala gelim dedim öyle. Ben şaşıp oturup bazı öğretmen. Bir eklerine kurgatılganı olsa eğer mümkün olsa şu sitelerde capı da ötüş gerek de. Böyle ötüş gerek. Siz ne alça alanız mı? Kaynağı olanız mı? Ben kaynağı olurum. Yani bundan da. Ama bu baktayla koyup duran Bakvanda duran alçanın özü yeni mayda olup duran mı? Mayda caka kaynağı ularga kaynağı var mayda yok. Asıl olsa çılar. Oşonluktan kaynağının özünün ulargan jakşı. Anan alçanın demetkeni kavga yukarak olur. Cenabı ulaganda tolup kaynağı 99% alsak alçak ulagan bir 60-70% demet kalasında ulagandan giyin. Şondan kevrevler boyunca alçağa basınç yaşatmadan bol bol jana kaynağının bir hafta çıkıp eten köçötler var mı? Oşundan var orada. Kaynağının çıkan köçötün tamırını bir say öyle julu altısı, 2 jolu altışan bakıp çık, öyle tamır çıkmaydı. Bol biz bayağı kaldılar katkandan önce yerde kazıp koyuyorlar. Tamırına acak etmesinden yerde üstüne tamır jakşolotlarına jakın bolotları köçötler çıkıp edetleri anı da aldık etmemden bir koyuyoruz. Çeket baltamına bir koyuyorlar, tamırı kalktılar. Hani tamırı neden alttaşlaş gerek? Bayağı öz üstü diken kaynak şey kuşkürgenden keyin hazır zat bir doşak edetleri nazatten hoşmuca köçöt çıkmaya kalır. Şu köçötleri değil mi? Yerde hazır kesinlikle vardı. Başka cevabına vurup koymadılar. Biz 80 soldukçu 4 yıldan beri biz az çırpılan Cenab-ı Hak uyutuyoruz. Az
азыр авилетинде 4 жылдык болуп ошол былтыр түшүнүгө кирди. Ошол эле чырпыгынан улаган нерсе. Бирок ал азайган жок. Ошол эле түшүндү берип атат. Азыр ошол жерде дагы азыр буларга мындай деп койсок, кээ анын көчөткө өтөт дагы чырпыгынан уже көчөтүн туура $4, $5 болуп кетип атат. А биздин чырпыгынан көйткөнүбүз 100 сомго жетпей жатат. Эми биз дагы шаарга атабыз да азыр чында мына жаныш кылбаңыз бар биздин адистер. Ошолор менен азыр көйүтүп туруп биз жаңы болот. Бирок түшүмүнөн али биз мындай резкий азайып кеткенин байкаган жокпуз. Ошол үчүн эки жагында мындай карашыбыз керек да. Дагы бир сөз колтулганбы? Эгер заявка болсаңар, биз өзүбүздү чырпыкты алып барып туруп, өзүбүз улап беребиз, ар түбү 50 сомдон. Жок, сиз улап бересиз, бирок коркуп койдуңуз азыр. Жок. 60%га түшүм алчага улаган, алчага деле улаганы, ошондой эле түшүм берет. Бирок да туура айтып атасыз. Алчага уланганы жанагындай балалап кетпейт. Бизге огородубуз жарымына чейин балалап кетип атпайбы? Өзүбүздүн кайнагыга улаган. Анакы балалабайт. Бирок түшүмү менимче Siz bu emez düşüp kaldınız. Balala ketkendi, tamırı menin aldaksızlar bir kaynağını tükeli balalamayın. Alçanın bir yerden çıkamadan köyüne şak çıkarıp alçada kıymayın. Kaynağının tadına çıkkanda yekleşik de kalmış. Tölük alçana ulaşıyor. Bunlar taş ittiğimiz yere tutuyor. Saytınıza yem kaç edediniz? 29 bulasa şimdi köp oldu. Kaynağının tümüne çıkan oğuşun ne olması gerek? Tek bir şey olması gerek. Parazit biberleri, küçükler çıkıp çok var tamam. Hazır. Emin kolay. Geçir bu. Türkiye'den o kolay Türkiye. Neve? Emin ayta o. Emin ne böyle bulay bizler. Anı daha bir 10 yıl geçen biz gelmeyiz. Bizim şu şartta. Andan göre ulaylı dağı, bulay öz beraberiz nazarda nemeni aktarıp durup. Cevap ben de siz aytınız ulay istediniz ha? Bura, basa bulup. Bırak alın gezine çıkıveretler. Al tamır, hatta o azıklar dizlep yürüyor. Ulan siz aytkanday, жақсы ситуация болды, чынымен ұнанып қалдым. Азыр бізде жер тапқа келелек, көшет келіп қалса, biz azır birge bir kılıp kazıp ağırlık üstüne. Siz ayttınız, edep kurgattı, ciğerliğine kılıp suçka alındırdılar dediniz de, şu sanıran, tasarlar, dayardayız. Ana gelince biz köçötle ikinci geç balık olmayı mı? Allah dedikte köçötlerde 37. mayga şeyde otursa. Otursa buluyor. Ana boşa birge kança kilogram biyoğumuz çalışıyoruz? Toprak parçamızda boşaltacak. Arılaştırız. Afiyonumuzda. Fakat 1 metre toldurca. 1 metre diye toldurca. Terenliğin kaç oldu? 1 metre turası da bildim. Bunlar koçattı. Biz bayağıda ikisine oturguzup koymatamız var. Bayağıda yerden strukturası öte tatlı bolup, ısık bolgonduğu için bayağıda yerden köçöttü salgandan giyinler 4 tarafından peçkedeki ısığıyla bazı köçötlü tamırı cıdıdık böyle. Onun için sistemlerine kolu öğretti. Anam size aytmakçı, akvalıkta deraşa, şu kalan gittikler köçötlü alay deyip duramıyor özünü. Akvalıkta deraşa, onu tüpkü, 20 tüpkü. Anam 8-8'den yılda koyun töyünde gelin. Tura, şu da öyle kılıç gerek. Az da 100 dön, 200 dön, göğe gelen. O kadar mesleğe dağlı bir yollar yani. Köçötlü, in vitro laboratuvardan çıkan köçötlü, çırpıgın alıp, başka bir alçağa, tamırlarda ulağandan keyin tüzümdülük azayıp ketет, kiçinelik ketет, anık bilemiyorum. Oşun için tuğanlar, buna hazır bu yerde çırpıkka iştegende bir aka iştegdi. Bir defa iştegdi. Bizi alıp gelip o köçötlerin arkasında trendi çoğu enstitüt bıraktı. Sınai verirse, sıka güldürüp, muzdaka tondurak, sınai verirse, akırı mışı sınav çıkarttı. Bu degen hareketi aldı. Orta uzası var, жақсы düşüm olası da. Buna hazır, bizde baklardan orta uzalanlar, уже cebe içmeyip şu köçötü aksa topta bile kaldı. Senelerinde bir yıl oturmuşdu, o sol da çıldı güldü oldu. Çala sıradı, yaptım, bunun güldü oldu.
Gülünü alıp koyup, bir gül kaldırıp koyup, pişsin, görürsün. Bir gül kaldırıp koyup, bir vakit bilsinler. Bak, bayağı Alman günden çoğu yollar günden sürekli üzerine var. Ana bak, kışkan mağalarından ki bayağı üzerine tarihli, boğaz, soyup, verdi, boğaz diyecek. Ana gelirken ki tek kişi gülde olup da, onun gülünce, bunun varca onu gülde oldu. Bol demin, değil mi o yani? Düşünün, görürsün. Bazı yerde 10'dan, 20'dan, 30'dan Almanı alğandan keyin janağı kişi bu bölöge ınan attı. O zaman siz aytkanday 10'dan 20'dan alıyor, oturguzum görüp sırası razıysanız çustuyu dedesine daha. Başka bir raskollu materyalların vardı, kıskartıp duruyor, adan köçötke aksa toplayı yoksaysın. Ha sen köçötke berdiğine, misal için sen bardan başka bir merepariyatılarda barı otasın, toğuy olu da, dansı olu da, bunысы olu da, katışın var turap. Bu oşul köçötke dağı akça bölüşün gerek de ay sayın. Ola 40 gün sonra böyle bir yılda bunca köçöt alıp oturmuş abi de o kadar akça çıkarıp koşuna gerek. Şimdi görün. Belgili, sorularım olsa belgili. In vitro degen düşündük var mı? In vitro degen bu laboratoriyanın türü. In vitro bu очищение деген düşündürüp özü. In vitro degen. Анан кейін бұл in vitro laboratoriya дегенде баягы жерде мына биздин тоодон барган эмени тоодон барган чырпыкпы жалбыракпы ошону бир субстанцияда эритет. Эритип туруп баягы бир жерде турат. Анан кейін бул жерде дагы бир реагент даярдайт да. Анан пипеткалар бар. 25-тик, 30-тук, 50-тик пипеткалар бар. Баягы эриген клетканы сордурат дагы анан кейін баягы реагентке түркүйт. Баягы жерге баягы реагент гелге окшош болот. İçine girgenden keyin жанагы жерде 7 күндө өзөк өсүп чыгат. Ак болуп анан барып туруп анан баягы жашылданып туруп акыры барганда баягы эки кулак болуп чыгып, мынча бир эле ошондой кичинекей неменин ичинде, идиштин ичинде 15 та шапталы же 30 та шапталы болуп чыгат. Анан жанагын ар бирин бирден кассетага отургузуп чыгып туруп, тизип, кыш болсо теплицага алып кирет, жай болсо эшикке алып чыгып отургузушат. Жанагы өсөт. Момча өскөндөн кийин анан кийин отдельный маточник болот бул жакта. Ал маточник баягы биздин больницадан стерильный болот. Ал жерге только багында эмелер менен, маскалар менен кирип чыгып бакка кирет да. Анан ошол жерден неме алып чыгышат. Баягыны гүлдөгөнү койбойт. Гүлдөсө баягы башка жактан ары барлар да киргизбейт, чтоб вирус кирип кетпесин деп. Жанагынан кийин баягы жерден маточник алып чыгат дагы, момча. Алып чыгып туруп баягы өсүп калган 1 метрлик эмеге поликарлик деп карликлы улайт баягы. Ошол in vitro лабораториядан чыккан эң таза тамыр, өзөк болот да, тамыр. Ошол адам ата жеген алманын тамыры болот ошол. Эң таза. Бир да ооруга немеси жок. Анан дагы буга кошумча булар иммунитет беришет. Анча-мынча оорулардан чыгып кете турган. Бирок анын бактерияларына ошого эч ким иммунитет бере албайт. Дарлап Benim hazır alma bağlı başta cepil puanla ona verip alışta çıkıldı. Oşanın tüyüyle kumustulu, çiğgen gömüyor, kanlardan salış gerekiyor. Çiğgen gömü salsa bol boy. Buna darak olsa mı buna zaten? Darak olsa buna. Buna biz daima darakta su nudağın nereye veririz, çok ştampa var da buna. Şöyle veririz, azığında şöyle veririz. Bir işlesi yok, bu şöyle stol. Bu karmak işte, travatnik. Oğuz tamırlar ne yakta olur buna? Buna butakın uçunda olur. Buna şu butakın uçuna verirsin. Yaşına kadar verirsin. 10 yılda kula oturmamsa 20 kilogram biyohumus verirsin. Düşünme girerek. Aylandırıp verirsin. Aylandırıp, kurup. Ana 15 santimetreden ıldığı kazmaş gerek. 15 santimetre ıldığı kazsan уже mayda tamırlar cıldı olasın. 15 santimetre kaz türüyle oşol жерге bir жерine misal 1 kilogram biyohumus salıyorsun. Oşol 2 yıl azık olur. Aylandırıp. Oşol 10 yıllık darağına 30 kilo versek olur. Düşünme girgen olsa. Анан кийин көң, баягы свежий көң, анан чирген көң, анан кийин түтөп аткан көң, эч менен жолуп болгон. Өлөр биз билбеген толтура неамат этти. Тамыр оорулар бар. Ошону берип туруп анан кийин мына заңда баштады жалбырагы, анан дагы бир нерсеси болуп калды. Стволдору, каналары баягы разрешение бунун баардыгы тамыр оорулар да.
Tamır avrularga azыр sonun darlar çıkar, soğuk menen koşa bersenizer oşunu ayıktırады. Göң жолоктоо биогумус хлорелла реди актив раса органик деген чыккан ошону берген. Мен да сурабайм. Не мой айтайын деп местный көчөт менен Түркияны тууралуу да. Атем айтмады го жерде местный көчөтө баардыгы өстөчүлүктөн болот. Былтыр мен ага Абдуллакадан Руслан Рамгамды $4 деп былтыр 22-жылы билесиңер мартта Украина менен Россияны болуп кетип доллар көтөрүлүп кеткен 406-га чыгып кеткен көчөт алып аткан убакта. Ошондо $4 425 сомдон бир көчөт алганбыз да. Бирок кымбат түшүп жаман көргөнбүз. Өтө кымбат түшүп калган да $4 425 сомдон бир көчөт деген өсө оор келет экен да. 1000 кача түп алганмын. 600.000 сом боюнча көчөт алганмын да. Анан Өзбекстанда Надыр деген көчөт куруш бар экен. Таныгандар болсо Өзбекстан боюнча эң көчөт көп кошолган экен, өзүнүн телевизде жазып бар экен. Андан 10 түп алдырттым. Оштон 10 түп алдырттым, өзүбүздүн местный көчөттөрдөн. Анан жапайы көчөттөн дагы азыраак алдырттым. Пробага булардын 425 сомдон алып келди көчөттү. Ушу бирдей карадык, баардыгын тизип түккенбиз, бөлүп коюп. Бирдей карадым. Бирок азыраак макетте менен өздөрү көрдүм, кете көргөн. Түркиядан алган көчөттөр 1,5 метр, 2 метрге чейин өстү. Belki Özbekistan'dan algan, özüstün Oş'tan algan, belki Japanya göçöt, jönükeyde bulanmagan ede Japanya göçöt. Onun çoğu özel vardı, ayırması varken. Ana, bizden özüstün köçöttü mal terdi, Türkiye'nin cebeti. Ben özüm bir rakam var emez, egi tükkönden keyin butadılar, özüstün köçöttürdü, mine kılar verdi, butay verdi. Belki butay almaya koydu. Kolum karşı jetmiyor, yani kuşu jetmiyor koydu, kat görgedi. Sögür götür kalktı. Şoğa kımbat boldu da biraz boldu da çydap ошондон экебиз жакшы. Мен быйыл калган да жерим бар эди. Эгер болсо, өзүбүздүкү болсо, өзүбүздүкүнөн эле эгип таштайын нарсаларга. 50 сомдон берген бек көчөттөрдү. Окондон да 50 сомдон эле чыгарып беришкен. Ошондон эгип таштайын дегелек. Бадам деп бар. Бет бирет түшүнбөйм жакшы. Токтоттум бирок ошо Құда қалады, емки жылы күчім берсе, қалғанына дағын осы Түркиясын алдыр күшті өйлі. Ала, Күтовиктен ет байатқанда қоштойгіңға қайрласы ғой? Ой. Қайрыңызда оң жақтың көріп тұр. Адамдар кейген. Мен дағы бір нәрсе сұлағайын. Сар жайықта. Азыр толчу атамын. Жаңағыдай Карликовай жаңақ біттімелі да. 40 қап келіп біттімелі, ошон жеті өліп қалған чоң өлі. Былтыр мурдай елі тіккенді. Былтыр үчөө жаңак болгон экен, бирөөнүн бою ушунча эле болду. Эмне дар бербедим, эч нерсе сеппедим да, эч нерсе кылбадым. Астын жүрүп жатты. Азыр жалбырагда чыга элек, эмне кылышым керек эми мындан аракка кандай? Азыр бетти көп барабыз, 1% бардыгыңыздар эле күчүгө ойгон эле. Не дегендейсиз? Зиян качтардан кутуласың. Кайнап азыр бар жок. Аны кандай кылып чачам? Сууга кошуп коет. 10 литр сууга 100 грамм меди купабыз. Кошуп эле бардыгы медиасодержащий препараттарды сепсеңиздер болот. 1% mi? 1%. Же 3 mü? 3 болсо бүчүккө бүгүлүп ичине салып берет. 1%. Guma turasında bu adamımız atkan nesede oğlu kaşarların bu arkadaşı Guma menen çıkıp atkanda bu nesenin koyundan nesenin gelin başka nese gelip bizim şimdi göğra karışıyor, ondan göğra sakal turuşuyor. Kaydarın pamidoru kekliği bakıyor, şu kadar var da şu kadar. 6 ayga şeyin turur edegende işteki olmuştu. Bir anda bağımları, azamda sinirli deseleri jakşı emas, bирок adamın ömrüne çoğun korkunuş var ekende. Şular turur biz 8 yıl burun Bişkek'te adamlarına buğday emek, jügör ektik. Uşa Kıtay'ın jügörüsünden alıp ektik de al. 2. yılı
düşün vermey деген. Болбой деген. Болбой деген de. Açsam bolbostan alıp bekitip alıp bekkenler var da. Bir kere yok da düşün. Çıkpay koydu. Korgatıp koydu da. Bu maşın adamzat hazır sakın bizden köşede kişinin köşe ortası. 300 metre. Eko ötüp gitti yaşıydı. Sanat kesem 5-6 yaşarda şöyle. Cikim var gibi de yaşayıp gözü. 5-6 sakır var azı. Öte korkunçluğun nersede. Şu Gumon'un en Amerika'dan geledi de. Kıtay'dan da geledi degen bir o. Kıtay'dan azırap gelip bu Kıtay'ın tamamı cevizleri degen şey ölçü de. Adamlar da öldürüyor kıskası. Ya şu proses kıskara. Bağlar o muncu vurdu degen de. Şu turasından da taşın içine söz kılıp verse yakşı olur da. Doğada, buna yer normalde serüvenlerinden ayıl çarpasını ayvay kötörgön buketler köpte. Gollandiya uruk satış boyunca номер 1. Ular şunda gelen serüvet etip durup bizge uruklarını jönetip otar. Canavarlardan köp düşüm alazın. Siz aytganda ekinci yılı emesi çıkpaydı. Buna gelen serüvetin uruklarda jügörüge başka bir genlerde hoş koyatlar, bayağı jügörü öte köp düşünmeydi. Biroq janavar jügörünü kolun bilen neme, bayağı ukalap turup tovuqqa berseň tovuq tanımaydı, tamak qatarı tanımaydı da bayağı. Jebeydi, tovuq çok jebeydi. Biroq oşonu alıp turup biz bayağı переработка kılıp turup baldarımızga mine kukuruza kılıp jedirip atабыз да. Bayağı balanın genine giret da, gen amortизационный орган баланın genine girgenden keyin balada ошол аргументте изменениялар болуп баштайт. Кыздардын мойлосу чыга баштайт. Чын? Мойлосу бар кыздар пайда болуп калат. Анан кийин балдар болсо, балдарга эмчек чыга баштайт. Кадимкидей эмчек чыгып, баягы балдар катынга окшогон, өзүнүн катынга окшоп алып жүрүп калат. Бул өтө коркунучтуу. Муну биздин мамлекетибиз азыр кресло бөлүшүүгө ызылдашып бири-бири менен 30 жылдан бери канча убакыт өткөзүп биз канча кымо жеп алдык. Бұл өте страшный тема да. Сіз айтқан помидордың немесіне бақаның немесін генін қосып қояды екен. Бақаның геніне именно баяғы бақаның ұзын түйілдігі бар ғой. Ошоның ортасындағы баяғы немені эмбрионды немесін қосып қояды помидорға. Ошо сіз айтқанда жерге түссе дағы жарым береді, түре береді, қанша ай болса дағы. Сол үшін туғандар мына урукты, анан кийин көчөттү мамлекет өзүнүн колуна ала турган мезгил келди. Анан кийин бизге кирип аткан мына конфеттер бар го. Конфеттердин баардыгы пальманын майынан жасалат. Пальманын майынан жасалган бул май пальманын майын 3 эме менен алат да. Бирөөсү дарлика, бирөөсүн ичкени, а бирөөсүн ошол чоң тетиктерди майлаган. Темир тетиктерди заводдорго берет. Аны пальманын сырты болот мындай. Şunda stolda kaldı. Ошону сыйрып алып, ошодо май чыгат. Анын себестоимосу 18 цент болот экен. Синтастары ошону алып келет дагы, анан ошодон бизге конфет, печенье жасап атышат. Тортторду жасап атат. Мына госзакупкаларды карасаңыздар, Россияныкын, Украинаныкын, Казакстандыкын, Өзбекстандыкын карасаңыздар, баа жерде 5 миллион тонн пальмового масла, 6 миллион, 17 миллион, 20, 30, 40, 400 миллион пальмовый масло. Ошо маслалардын баардыгы азык аркылуу, сгущенка аркылуу. Мына кадимкидей сгущенканы, творогту, айранды, сүттү ошо пальманын майынан жасап коюп атат. Биз ошону вообще билбей жатабыз да. Керек болсо мына биздин көп заводдор ошо пальманын майы менен иштеп калган. Мына Кыргызстанга дагы газкаларын караганда пальманын майы кирген бизге дагы. Чындасыздарбы? Ошол үчүн туугандарым бардыгыңыздарга айтамын, тамакты ылгап жегиле. Өзүңөр өндүргөндө жегиле. Урукту тандап ал. Тандап, без ГМО, эч кандай ген модификация болгон эмес деп ошолорду карагыла. Жеген ичкенди балдарыңарды контролдеп эткиле. Эртеге элестеткиле, бир эр азамат туулду деп сиз тойду берип, анан барып улакты берди неме алсаңыз, ол 18ге чыкканда ол катын болуп калса. Кандай болот? Туруп, башка бир баягы биздин балдарды өлө бузуп атат азыр. Мына азыр 8 мартта кече көрдүңөр, калпиле катындардын, аялдардын укугун коргойм деп аркасында деген полный ошол көп иштер чогулган. Мына биздин проблема бул өзүбүздү сактап калуу проблемасы менен алек болушубуз керек да. Жеген ичкени тазалаш керек, ойду тазалаш керек, мээнет кылыш керек. Мына
Hazır 3,5 milyon gektar жерimiz var. Ошол 3,5 milyon gektar жерди бак кылып ала турган болсок, 7 milyon kişi bakman болот. 7 milyon kişi işte girse adamlardan kanı tazalanat. Hazır bizde şunçalık kanımız aynıdır. Жебегенди жедик, ичпегенди ичтик. Азыр биз толуп турабыз да. Азыр любой күнү революция десе ура деп чыга калып атабыз да. Себеби дегенде уже бизде жеген ичкенибиз анан кийин лишний информация тынбай келип атат да. Ой мынаны чаап кетиптир, анан атып кетиптир, мындай дүйнөлүк баягы мусордун баардыгын башыбызга киргизип алдык. Эме мейди көрүп атат балдарыбыз, каяктагы бир ушулардын баардыгы лишний информация, анан кийин баягы жеп аткан тамак ашыбыз бизге терс таасирин тийгизип атат. Ошон үчүн ушулардан арылыш үчүн бир мамлекеттик бир программа киргизиш керек. Мына биздин балдарыбыз айылда отурат, баягы мультфильмдерди көрүп эле баардык балдарыбыздын неберелерибиз орусча сүйлөп атат. Туурабы? Же жалган? Орусча сүйлөп атат неберелерибиз? Туурабы? Ушундай чоң проблема болуп атат туугандарым. Ошону баардыгыбыз биргеликте чечишибиз керек. Ошол биздин таксырларыбыз, дамлаларыбыз баардыгы ушул жарым сааттык ушул хутба окуганда ушул теманы сөзсүз козгоп кетиш керек да. Тамак аш коопсуздугун анан бак отургузуу 5 мүнөттөн кошуп кетиш керек. Мына ошондо канча тазалык келет да. Намазхандар деле биз билбейбиз азыр. Мисалы үчүн общий эле un жеп атабыз, туурабы? А унга костный мука кошулат. Ол деген костный муканы башка жактан сатып алат. Ол пилдин сөөгү же чочконун же бир крокодилдин сөөгү фургатып алып келип туруп буга кылып берип атат, ошону унга кошуп атат. Жеп атабыз. Туурабы? Мына нанда да уже канча немебиз бар да, ошон үчүн нанды да болуп алышыбыз керек. Өзүбүз нанды, кадимкидей будайды сееп, өзүбүз ошону пайдаланабыз. Мен суроом Менде бир суроо бар. Сизде Ежелкан Дойл деген сорттун көчөтү бар? Bizde Doyl. Doyl çok, bizde Nebesa деген var. Eң akırkı hazır Nebesa. Eң modası. Var Lohtay, Lohnesi oturguzbaklar. Bu modadan kaldı. 25 yıldan beri işletip atacak. Hazır yine Nebesa деген sort koyup eң жақсы sort. Makulu? Nebesa. Түшүмдүүлүгү канча экен? Түшүмдүүлүгү 40 тонна. Гектарына? Гектарына 40 тонна. Бир түйүнөнчү? Бир түйүнөн 8 кило. Нахнесе көбір дейді екен башты. Бірдейді, бірақ бұның емесі баяғы ұзын болады екен. Сладкий сорт болады. Жана малина боюнча тамырынан көйткенде кандай болот? Бірдейді, ошондой. Биринчи репродукция, экинчи репродукция. Жок. Жаңы алган көчөттү сразу тамырынан көйтсө. Жаңы алгансыз бир эски аласыз, баары бир көйтсөңүз бирдей эле чыга берет. Экөө бирдей. Түшүмдүүлүгү бирдей болот. Жок, түшүп кетет деп айтып болбойт. Репродукциясы түшүп кетет деп айтып. Яғын көчетті кімге заказ қылауыз? Манауекеге бі? Манауекеге айтып келе. Кім көчет? Ошол манауеке телефонду айтып коюңуз, сизди ким экенин сурап Олар нөмірді жаздылар, группаға қосылды. 0550-20-0007. Ақсы балкондарына келгенде, ошол жерде кеңинен кесип сүйлөшүп. Ошо холодильник коюп атабы манауеке? Манауекенин холодильниги бар экен, иштетип коюптур. 0550-20-0007. Sonra hazır alma var, yala var, izli var, üstlenci var, sizlerge almurut var. Ana badam operasyon deseyken badam. 4000 badam var. İlk 4000 badam oldu, sırası yok. Çok önemli sana kayıtlar var. Yalaval var. Yalaval var. Nemenin 4 sortu var. Badamdır. Buna bir esas Ferduel Feragnes. Körlüğü var. Ondan Almurut'tan Williams menen Margarita Marilla var. Almurut'tan Stanley Angelina var. Uşul jaka. Aksıga düşüp turgan. Almadan Almadan Tojaka var. Tog gibi 1400 metre Tojaka Redshift Golden Delicious Green'isi. 3 öten var. Polikarnik var mı? Polikarnik. Kadına kelbeyiz biz. Serilerine kelbeyiz. Biz bile ihtiyaç geldi. Badam toga bolan mı? Badam? Olursa toga. Kaynaklarda polikarnik. Ali. Vardır polikarnik.
Полукарлик болған ошо канча жыл түштү? Neme kaynağı 50 yıl düşünme. Kaynağı, gilas, alma 25. Polikarpit. En az düşündükleri bu şaptalı. 12 yıl. Şaptalı. Şaptalının arasında soruklar var. Şuradan devam edelim. Cegenge, özgür. Tursiyadan gelen göçetlerde gımo arlaşmayı var. Bunlar только seleksiz değil. Gımo çoklar. Şabdalının bu tavuk var bende. Şabdalının bu tavuk varsa kaysısı şap cinine giyse var diye katar alıyor. Şabdalının bir yıldır emesini düşünmeden bir yıldır çırpığına alıyor. O zaman bardağında alıversen, kız kadını alıversen o zaman çok köp düşünmeden. Hançalı köp tutasana o zaman çok şabdalını uzak tutacak. Ben şabdalınlarda gördüm, alma oldu. Ne? Ayaklasın. Kırpmayın abi. Ders durursun. Gımoğlu, laboratuvar yok işte. Fakat yok, hocam, gımoğlu, tekşehir laboratuvası yok, İncil laboratuvası yok, hocam, kıyam olmaz. Yani geotransfer üstünün üstünde gımo da. Gımo, biz gımo'yla cep, oşadan doğru batmayız. Таласта Айдар Файда өкмөтүндө иштеп жүргөндө Көпүрөбазар органикалык аймак болуп Искендер Айдар Алиев bir ay bir proyekt менен долбоор менен семинар өткөздүк. 4-5 жыл окуп жүрдүк. Азыр үйгө барып дастаркандын үстүн карап туруп органикалык тамак столдун үстүнөн таппайсыз. Үйүңүздөрдө жок. Кичкей эмчек эмгенден баштап ушул күнгө чейин жеп аткан тамагыңыздардын баардыгы химикат ышкалып калган. ГМО деп биз кадымда ГМО деп жазуусу менен эле ГМО болуш керек деген дейбиз да. А бирок жазуусу жоктор канча келет мен азыр Абдулла Ташиштен сурап атканым лабораториядан бир ургадыңыз да. Киргизип лаборатория жок ГМО эмес экен деп аныктап бере турган лаборатория жок Кыргызстанда. Границадан кантип өтүп атканын өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн документтик без ГМО деп жазып берет, бирок биздер аны текшерип, мынан кайра тиккенге мүмкүнчүлүк жок. Бирок кандай болбосун, ГМО болсо таза болуп тигип, экинчиден таза органикалык азыкты берип өзүбүз жеш керек. Дуңгандар өстөрдүн жегенине огородуна сонундукту без ГМО органикалык эсеп эткен дагы талаадагысын химикат ташлап туруп кыргыздар билет. Өз жейт. Анан мен тамашалап койгом, кыргыздар жерин өзү иштетпейт, дуңгандарга берет. Арендасын алат. Кайта арендасына дуңгандар кыргыздарды жалдайт. Жалдайт да кыргыздар жалдап иштейбиз дагы. Кайра ошол дуңган иштеп чыккан немени пиязды сатып алабыз өзүбүз кайра. Логика жок да логика. Мындай карап көрсөң. Вот. А бирок ошол дуңгандар химикатты чылап туруп бизге берет. Эмне үчүн азыр илгерки мен өткөндө баба табарганда моундай сөөк тапканбыз. Адамдын ушундай болгонбуз. Адамдын сөөгүн тапканбыз. Бутту. Азыр майда болуп баратабыз. Сайыз үчүн аксакалдардын көтөргөн каптарын азыркы балдар көтөрө албайт. Мен чоң адам, мешенден чоң адам. 70 килолук канар капты. Аттын эки жагына өзү эле артып көчкөн. Эки жагын теңдеп 70 килоны. Мен өзүм 70 кило эмес 30 килоны эптеп артат бошмун. Мен мында чындыкты айтыш керек да. Азыр мен көтөрүп атам. 20-30 жылдан кийин экиси ушул менен кетип атса 10 килоны көтөрө алат. Азыр мына кечирип коюңуздар. Мына бир жума менин жанымда отурсаңыздар, жума сайын 3-4 киши келет. Онкологический оору, жүрөк оору, инсульт, сахар, 30 000 доллар келет болот, 40 000 доллар келет болот, 100 000 доллар келет болот. Мен кайрымдуулук фонду эмес. Тасырым ажакан бир дуа кыласың. Мен эми сизге расымды кылып коеюн. Сизге дагы. Мен бир нерсени айтып бериш керек. Башында бул киши менен
Абдулла Ташевич менен Таластандар. Жол келип, ошо биздин ушул жыйын залга отуруп, бир 15 мүнөт, 20 мүнөт сүйлөшкөндө эле бактын канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгү, канчалык деңгээлде мамлекеттин өнүгүүсүнө чоң салым кошорун ошондо ишенген. Анан кийин жөн турбайсың да. Түркияны карайсың, башка жакка карайсың, Болгарияны карайсың, Голландияны карайсың. Карасаң, республика чыйдап эле мүмкүнчүлүгү чоң экенин билесиң. Бирок ошону демилге көтөрүп чыккан адамдын чоң кыргызын ар дайым ушундай талыкпаган эмгегиңиздин аркаңызда жүрөрүңүз сиздин Алла Таала тигилүүдөн бир жакшы чоң бир сыйлыктар бар чыгар. Анткени сиздин берген маалыматыңыздын аркасында аны сезимдин аркасында көп адамдын аны сезими өзгөрөт. Мунун аны сезими өзгөргөнүнүн аркасы менен бир бак тийилсе, ошонун аркасынан 200-300 немерesi жейт. Ошон үчүн тилек кылалы, аманчылыкта дошкулук. Дуа коюңуз. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Allah Teala'nın şeksiz hamdına mahtu şükürler. Azat'ın süyüktü bendesi, bizlerden Peygamber Efendimiz'e salavatlar olsun. Bizlerge şu elimizge jakşılıkты halap, şu vaktavatçımız vaktin Allah taşmıştın ömürleri sana salavatkan işlerine, kesitlerine Allah bereke versin. Jakşılıkka buyuruştuk, bu jakşılıkты kılgan menen barabar dedi bayımızdan. Öte çoğun jakşı iş. Bir adamı maqtasan, peşman namaz okuyup desek şu jetşet degen, işte Respublikada жалғыз адам okşatom demen. Özümün fikirim boyunca şu eli yüzde tuğra tamaqtanışqa, ömürleri uzun borçluğuna sebepçi olutkan zat. Ayağına salam, şimdi aytkan bir taraf tikkileger kıyamet boldu, bolğada başladı dese, kolunlarda darak bolsa tikip koygalar degende. Darak öte şunu derse, şunun atasına, o 70'li dep koyat, bargına soğuk deyet. Keleceğimizge jakşı, çöndөгüzge jakşı, ömürüzge jakşı. En sonun davatta bu. Allah Teala işimizge iyilik versin, adaştırmasın, şu yolumuzdan kaytmamız, memleketimizge de Allah tinçlik versin, köpçülükten katarında bir öskön memleketlerin katarına gumosuz bir al tamak çeşitli Allah barızı nasip kılsın. Gelecekte zorluyatlarınız, bulaçaka nevereleriniz dağılır, akıl esti, deneleri sol, jakşılığa bir memleketin adamları olsa Allah barızı nasip kılsın. Allah razı olsun.